Режиссер болом деген тандоом 13 жаштарымда болсо 13-14 жашымда. Кыргыз ата-энелеринде кинодо тартылган актер болуу, артистпи дегендей кылыпчы. Атактуулар көп, арака берилип, жашоолору өйдө ылдый болуп, Бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз деп айтты деп атпайсызбы? бир жума аэропорттун жээгинде кайтарып 2 үйдү. Кино тартуу деген бул көп каражатты талап кылаарын. Акча тарабын мен такыр ойлочу эмесмин. Кино тартам деп жүрүп, мисалы үчүн жашоо аябай начар. Келинчегим ашлампу сатты, кафелерде иштеди, кийим кече сатты. Кыргыздын наркына туура келбеген бир мажбур болгон учурлар болобу? Ушул эл көрсө деп деген үмүт болот, фестивалга барса деп деген үмүт болот. Кино тартуу дегеле сиз үчүн бул бизнеспи же Тамырында акча жатат, бирок өзүнүн вазипасы элди агартуу. гладиаторлар, Троя, эпикалык ушундай тасмаларды тарсак болобу? Канчалык Трояны тартпайлы, баары бир дүйнөнүн рыноку өзүнчө мафия. Манас деген бул кудай эмес. Ал деген Кудай эмес. пайгамбар эмес. Пайгамбар эмес. Чындык үнөө бар. Ошо чындык үнөнүн улуу руху Манас. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70% ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум, арбаңыздар, саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Кезектеги пикирлешүүбүздү, сухбатташуубузду баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнест Кыяз. Кезектеги коногубуз, мейманыбыз ким, мен аны тааныштырып койсом, Эрнест Абдыжапаров, кинорежиссер. Кош келипсиз, ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы. Сизге аябай көп суроолорду кандадым. Сиз тууралуу интернеттен карадым. Кимге кандай маек бердиңиз, жан дүйнөңүз кандай экен, акыркы учурларда эмне кылып жатасыз, ошонун баарын караганга аракет кылдым. Суроолорду берип баштай берейин анда. Мейли. Орто мектепти бүтүп, кесип тандоого келгенде, ошол бүтүрүүчү кандай бир критерий менен бир кесибин тандайт экен да, мисалы көп акча тапсам, тың жашасам деген бир критерий. Анан кийин кайсы бир инсанды үлгү тутуп, ошо кишидей болсом экен, ошо кишинин ишинде иштесем экен деп. Бул экинчи критерий. Анан кийин ата-энеси таң куулайт экен. Балам, сен мындай бол, ошондо жакшы болот депчи. Сиз мына ушул кинону тандап калганыңызга эмне себеп болду? Эмне үчүн кино жаатына кеттиңиз? Ошо такса жана экөө айткан, биринчиси акча, экинчиси үлгү болду да. Мен ошо 1-класста эсимде бир 90дон ашкан бир тайенелерибиз каза болуп ошол жака кетип баратканбыз. Анда Баканбаевда турабыз. Анан машинеде радиодон угулуп калды. Ошо канчанчы жыл эле 79, опай 68, 69, 69 жыл боло окшойт. Таттуу Турсунбаева эмгек сиңирген артист болду Кыргыз СССРинен деп. Таттуу эже менен ата-энем чогуу өскөн да чаекте. Бири-бирин көрүшүп, ойношуп жүргөн. Анан Таня дешчи. Таня эмгек сиңирген артист болгон турбайбы? Акчасы көп болот деп. Деген эсимде калыптыр да. Акчасы көп болсо анда мен да ошо эмгек сиңирген артист болом деп туюп калганым эсимде да. Режиссер болом деген бир кандайдыр тандоом бул бир 13 жаштарымда болсо 13-14 жашымда бир журналдан, орусча журналдан бир эле окуй баштап эле анан бир эле сүйлөмдөн токтоп калдым. Он выбрал профессию полицейского, потому что любил работать на воздухе деген. Ошо менен кыялданып кеттим. Мен дагы абаны жакшы көрөм, мен да жаратылышты жакшы көрөм. Мен кайсы кесипти тандайм деп анан карасам эле бирок өзүмдү көрүп калдым. Бир тоодогу бир тоо асказоонун тетегинде кино тартылган. Анда дүңгүрөп атканда кыргыз киносу, дүңгүрөп атат, анан режиссерлук креслода мен отурам да. Анда мен режиссер болом деп бул экинчи неме болду. Анан үчүнчү ата-энеси таң болот деп атпайсыңбы? Ата-энем караман каршы болгон, ошол каршылыгын жеңип отуруп анан жеттик. Негизи ошо өзүңүз айтып атасыз го, каршы болгон деп. Кыргыз ата-энелеринде мындай артист болуу,
анан ошо кинодо тартылган актер болуу, актриса болуу деген нерсеге кичине мындай жакшы эмес көз карашты болчу да. Анан артистпи дегендей кылыпчу. Ошондой бар турбайбы? Эми бул мындай нерсе да, негизи 30-50 жылдары бул артист болуу өтө сыймык болчу да. Бул кандайдыр бир немеге Советтер Союзуна чейин маалда айтпай эле коеюн. Анда акын келди, манашчы келди. Анан баягы өнөрпоздорду төргө отургузуп, ат мингизип, чапан жаап анан узатчычы да. Ошол сыңары 30-50 жылдарга чейин бир укмуштай барктуу болушту да. Анан мына бул 60-70 жылдары чынды айтканда биздин кайра жаралуу, руханий кайра жаралуу болуп туруп, анан артисттердин баары мен эсимде ошо айылда оюн келиптир дегенде грузовойлордун үстүнө отуруп алып анан чапкылап барып кайсы айылда болсо ошол айылга барып анан оюн көрчү. Оюн деген ошол спектакль болчу, анын артында концерт болчу. Филармония келери менен эле зал толуп, мындайча айтканда чоңдор очередке турушчу, мен сыйлайм деп. Ошо мен сыйлайм деп аткандын арты анан жанагы атактуулар көп арака берилип, анан жашоолору өйдө ылдый болуп, анан элдин оозуна мындай терс мамилелер кабылгандан улам анан артист болбой эле койчу, мынтпей эле койчу деген ошондон чыккан да. Ата энеңиз эгер ошол кино тартмай жагына көксөп туруп алдым деп атпайсызбы? Ошон болбой эле койчу деп каршы чыккан деп атасыз. Анда ата энеңиз кайсы эмне болушуңузду каалачу? Мындай чоң болушуңузду, чиновник болушуңузду, начальник болушуңузду, эл башкарышыңызды балким каалагандырчы, кандай? Эми биринчиден менин дареметиме ишенишкен эмес да. Ошол кичине жалкоо, чала, унутчаак, мектепти жакшы окубаган, кыялкеч бир ушу кекеч, аябай катуу. Анан менин апамдын өтө сарсана болгонда бул умтулуп отуруп жетпей калса жашоосу талкаланып калат, тагдыры талаага кетет. Анан уулум ошентип көчөдө калбасын деген аракети экенин кийин туйдум да. Ал эми ошол кезде элестетип көр, 250 миллион калкка бир эле ВГИК болчу. Бир эле ВГИК. Ал ВГИКке жылына бир Кыргызстанга бир орун берсе, ошол орунга бир 20-25 киши барып анан ошол кыйындары деле эмес. Тууныштары барларын ошол Москвага барып өтүп кетишчи да. Анан ошондон улам мындайча айтканда уже көзү көргөн экен да, мен боло албайм, мен жете албайм деп. Анан ошол апам айткандай эле болду. Институтка өтө алган жокмун, боло алган жокмун. Анан ушул союз кыйрагандан баштап баягы бүт эле чачырап кетти да. Ар кимиси ар качакка кетти. А мен 88-жылы ошол администратор болуп иштеп аткам. Анан жанагы союз кыйрагандан кийин анан кайра келип, ошол Леонид Борисович Дядюченко деген главный редактор ошого өмүр бою ыраазы болом, ошо сценарийимди алып барып бергем. Алып барып берсем, о, жакшы жазат экенсиң деп анан технический редактор кылып чакырган. Анда жумуш жок. Эки балам бар болчу, анан дагы үчүнчү кызым төрөлүп такыр эле талаада калган учурда анан чакырып ошого иштеп калып, анан Актанга тааныштырып, Актанга Серкинчек деген сценарийди жазып, анан ал ошол Актандын түшөөмдү кести деп койсом болот, режиссерлук. Ал 92-жылы мен Селкинчекке кызмат кылып бердим. 93-жылы ал киностудиядан, анда мамлекет каржылаш эмес чоң проекттерди, мындай эле документальный кинолорду берчү да. Анан ошо бир документальный кинону экөөбүзгө деп алып, анан мага чыдап кеткен да. Эми өзүңдүн тагдырың өзүңдүн колуңда. Баягы ийгилик болсо өзүңдүкү, анан муну менен чыга албай калсаң анда өзүңө таарын деп чыдап кеткен. Анан ошол менин Пирим Алмамбет деген ошо бир Рысбек деген манасчы жөнүндө ошону менен мындайча айтканда режиссерлук кесипке сүңгүп кирдим.
фестивалдарга кетти, андан кийин таранчы болду, ал кетти. Ошентип атым чыгып режиссер болуп калдым да. Ошо бала чагымда мындай кекеч болчумун деп атпайсызбы? Ооба. Сүйлөгөндө мындай кээ бир адамдар ошо бала чагында ошо кээ бир нерселерин ата энесине же башка мектептеги мугалимдерге айтайын дейт, анан түшүнбөстүгүн мындай көрөт дагы, анан кийин өзүнчө күдүңдөп эле аракеттенип анан жүрө берет да. Анан сиз ушу ичиңиздеги көксөөнү, ичиңиздеги бир максатты ушундай болом деген ушундай каалоону анан кантип анан кийин ата энеңиз каршы болсо, башка мындай тияка чейин барып окуу жайга чейин барып ал жактан жолуңуз болбой калса, анан болбой эле аракет кыла бердиңиз да. Кантип жеңдиңиз ошол нерселерди? Эми мына мен 18 жашымда ошол орус тили адабият институтка эмнеге өттүм? Мен музыкалык факультетте окуп аткам, эмде Ошпиде. 1 жыл ошакта окудум да. Музыкалык жагына дагы музыкалык жагына Шамшыр Көтөбаев алып кеткен. Биз мурун барабан наристеде болчубуз да, анан Назикти ачканда мени ошака алып кеткен. Ошака окуп атканда анан угуп калдым, режиссер болуш үчүн сценарист болуш керек. Орусча жакшы жазыш керек деп. Менин жазганым эми укмуш болчу да. Анан кой, мен сценарийди жазганды үйрөнүшүм керек деп анан аякты тыштап, анан кийинки жылы орус тили адабиятына тапшырдым да. Ошо тапшырганга чейин 2 ай иштеп, жолчу болуп жана жардыруучулардын жардамчысы болуп иштеп, анан жакшы акча тапкам, бир 500 рубль тап, анан ошомо бүт сатып алгам. Жана 8 миллиметрлуу кинокамера, кинопроектор, кийин стипендияларыма штатив, монтажный стол сатып алып туруп, мен уже 18-19 жашымда толук өзүмдүн студиям бар болчу. Ошондо 82 жылга чейин 5 кино тарттым. 5 кино тартып, студенттик фестивалга катышып байгелерге болдум, республикалык фестивалдарга катышып байге болдум, Москвага чейин барып аяктан байгели болдум. Ошентип киного 18-19 жашымда эле сүңгүп кеткен. Кинонун табитин ошондо эле билип алгам. Андан кийин анан окууну бүтүп алып, мен ошо жашоону билишим керек экен, элимди билишим керек экен деп анан Жумгалда мугалим болуп иштедим, Сары Жазда мугалим болуп иштедим. Үйлүү, жайлуу болгондон кийин анан 88 жылы киностудияга келип, көрөгөчтүн директору болдум, Замир Эрлиевдин печать сатасынысына зам директор болдум. Анан жанагы мен айтып кеткендей, сценарийлеримди көрсөтүп, өзүмдүн өнөрүмдү баягы актан мага тыштап кеткен деп атпаймынбы? Мына эми сен өзүң мындай сөз менен тыштаган, бакылдаган дегеним сууга чыкканда көрөбүз деп. Аябай бакылдачымын да, момундай болуш керек, момундай кино деген момундай болуш керек деп. Анан ошол бакылдаганымды далилдедим. Тажрыйбам бар болчу да. Анан мамлекеттин акчасын текке кетирбей, ошол мен бир Алмамбет менен мен жолум ачылды десем болот. Киного тыгыз киришерден мурун түгүл ошол 18-19 жашында техникаларым бар болчу деп атпайсызбы? Ошого чейин сиз мындай музыкалык окуу жайга тапшырсыз да. Ооба. Анан кийин эми мына азыр YouTube'да мындай ырдаган видео роликтериңизди көрүп жүрөбүз да. Ыр жандуусуз дегендей, ырдап коебуз дегендей. Эмне үчүн ошол ыр жагы боюнча кеткен жоксуз да? Ал максат мен биринчи жолу 45 жашымда ырдап чыктым. Мен ал ырчы болом деген дегеле, мен азыр деле өзүмдү ырчыл деп эсептебейм. Мен өзүмдүн чыгарган ырларым бар. Анан аларды уккандар ырдашат чыгып. Мисалы, Аура группасы, Айзар Касымов биринчи жолу жолду ырдап чыккан, Саратанды ырдап чыгышкан. Кээ бир ырларды андан кийин, мисалы, Бос салкын тартылып атканда, жок, Бос салкын эмес. Айыл өкмөтүндө ошо жол чыкты, анан Саратан чыкты да. Анан эл аябай жакшы кабыл алышты. Анан ошондо мен өзүмдүн стилимдеги ырлар бар да. Анан аларды көп түшүнүшө албайт экен. Мен ошолардын аранжировкаларын карап такыр алымсынбай койдум да. Андай болбош керек, момундай болуш керек деп анан өзүм бир 5 ырды жаздырып көрүп, анан Бос салкында жана апаңдын тилин ал үйдөн чыкпай калдыңбы, же болбосо Таарынчелең деген ырлар анан биринчи жолу ошондо 45 жашымда ырдап чыгаргам да. Анан ал да аябай жакшы болуп кетти. Джаз стилинде. Ошол джаз стилинде да. Анан мен баягы сураганда, мисалы, Гүлнур экөөбүз, Сатылганов экөөбүз немеде көп жыл отурдук да, тамашоонун калыстар тобунда.
Анан коорлашып отурганда анан бир жолу аябай суктанып калдым тиги Асман деген ырына. Анан уктум тигинде сон клип тартып бербейсизби дейт. Анан макул деп сүйлөшүп анан клип тарткам. Андан кийин айтып калды, ырларыңыз бар экен, бирөөнү мага бербейсизби деп. Анан кел деп анан отуруп алып анан баарын тизмектеп нандын жытын тандап алган. Анан ошол сыңары Сезбек ырдады, Сайра ырдады, тияк бияк ырдап, анан ошентип анан ырларым чыгып кетти. Азыр бүгүнкү күндө кандай десем, ошол музыкалык сабатым жок деген ыр бар го. Анысы кандай, мен чала окуп калгам да. Анан баягы мен музыкантмын деп да айта албайм, ырчымын деп да айта албайм, автормун деп айта албайм да. Анан кой деп анан 52 жашымда консерваторияга заочный тапшырып, анан вокалды бүтүргөм. Менде экинчи билимим бар азыр. 52 жашыңызда тапшырдыңыз. 52 жашымда. Анан бүгүн ошол кайра мындай өзүмдү толук кандуу музыкантмын деп сезип, азыр аппаратурамды үйүмө коюп алып, азыр аранжировка да кыла баштадым өзүмдүн ырларыма. Анан ал орто жолдо бир таштап койгон, максат ишке ашпай алган нерсе эмес ал ырчылык, вокал. Ал деген кошумча дагы бир өнөрүңүз турбайбы, мен түшүнгөн боюнча? Булар мени сактап келди да. Мисалы мен киного куса болдум да. Мен айтып атам го, мен 5-6 класстан баштап киного кызыгып, мен ошол кезде эле анда Миң куш дүңгүрөп турган учурда, ал жерде библиотека сукмуш болчу, Москваныкынан кем эмес болчу. Анан московский обеспечение болгондо бүт китептердин баарын окуп чыккан. Ошол жактан кино жөнүндө китептердин баарын окуп чыктым да. Менин биринчи эле китебим, элестетип көр, бул классик, мировой классик Сергей Эйзенштейнден «Уроки по режиссуре» деген китебин окуп, ошол китеп боюнча азыркыга чейин раскадровкаларды кылам да. Кино тартарын алганда сөз раскадровка кылып алам. Анан ошондон улам кино тартканга менин кусалыгымды ошол музыка алаксытты да. Ошо чыгармачылыгымды, бугумду ошол музыкага чыгарып, ошол кезде көп ырларым ошол кезде чыкты да, ошо 80-жылдары. Сиз жана айтып кетпедиңизби, аябай мындай максималист элем дегендей кылып, мынтиш керек, тигинтиш керек деп, баягы дегенден бакылдаган текен суу кечкенде көрөбүз деп айтты деп атпайсызбы? Анан бирок сиз түшүндүңүз да, бул кино тартуу деген бул көп каражатты талап кылаарын, анан кино тартыш үчүн ол акча табыш керектигин, анан ал кино тартылып койгондон кийин ал кино акча аздыр көптүр киреше алып келиш керектигин дагы түшүндүңүз. Демек, кинонун эрежелерин гана эмес, мындайча айтканда, бизнестин дагы эрежелерин түшүнүү керектигин мындай түшүндүңүз да, Анан жок, ал мындай болду. Акча тарабын мен такыр ойлочу эмесмин. Негизи акча тарабын ойыма келчү эмес. Ал кезде биз Советтик Союзда, Советтер Союзунда сен акчаны таппай эле сен билим алсаң эле, мамлекет сага бүт шарт түзүп берчү да. Сен билим алышың керек. А билим албагандан кийин сени эч ким жолотпойт. Анан ошондон улам жана ВГИКке мүмкүнчүлүк болбой калгандыктан мен 90-жылы өзүм жанагы эмгектеримди жазып 2 жылдык курска документтерди салып 2 турдан өтүп чакырылгам Москвага. Экзаменге. Бирок барып келиш, жашаш өзүңдүн акчаң болчу. Анан 90-жылдары биз эптеп үй салып атканбыз. 2 балам, 2 кичинекей балам бар. Анан каяктагы Москвага кантип барасың? Анан келинчегим айтып калды, ай мен атам 2 балабызга 2 үй энчилебеди? Ошону сатпайлыбы деп. Анан тети кайрадан Сары Жазга ал өзүнчө кино. Мен ал тети тоонун башынан уйду жетелеп келип, машинеге салып, каракол келип, өтпөй бир жума аэропорттун жээгинде кайтарып 2 уйду. Түндөп. Өзүнчө кино турбайбы? Анан алар арыктап, эптеп, бирөө оптовыйга өткөрүп, анан Москвага өтпөй калгам. Анан өтпөй калгандан кийин анан уже мен үчүн уже талкаланып калганда диплом болгончо кино тартылбайт деп. А бирок ошол кезде жанагы перестройка болуп, кооперативный киностудиялар көп ачылып аткандан анан кайра анан Сары Жазга кеттик 90-жылдары. Үй бүлө менен кайра кетип, ошол жактагы тең туштары менен бир противоразреволюционный убежище деген кафе кылып коюшчу. Ошо кафени арендага алып туруп анан өзүмө максат койдум да, мен акча табам, мен бизнеске кирем. Анан кабельный телевидение ачам, ушул жактан киностудияны ачып туруп, ушул жактан өзүмдүн атымды чыгарам деп анан бизнеске кирдик да. 90-жылы. 91-жылы биз кадимкидей үйрөнүп калдык да.
аппаратура алдык, продуктуларды алдык, баарын жыйып уже мына баштайбыз деп атканда ана союз кыйрап комбинат жабылып калып атпайбы. Анан мына накта ошондо банкрот болдук да. Ушу негизи эле көрөрмандарга деле кызык болуш керек. Ушул кино тартам деп жүрүп, мисалы үчүн үй бүлөңүздө жашоо аябай начар, жегенге нан жок, чай жок, кумшекер жок дегендей ушундай бир башка бир кесиптерди иштеп, мисалы үчүн бир кара жумуш кылып же бир такси айдап ушинтип калган күндөр да болду. Эми ал кайсы кесипкана кирген жокпуз. 6 жыл таксовать эттим. Ошол жардыргыч болдук, жанагы кафе бар ачып алып өзүбүз официант болдук, тамак бышырдык. Андан кийин мына 95-жылы такыр эле эме болуп алганда бирөөлөргө кошулуп алып барып Түмөнгө барып бал саттык Россияда. Анан ортодо келинчегим ашлямфу сатты, кафелерде иштеди, кийим кече сатты. Анын баары башыбыздан өттү. Анан дагы эң кызыгы мына кесибиме жетип алгандан кийин анан мамлекеттер жыргатып каржылаган жок да. Мен режиссер болдум, атагым чыкты, тияктан приз алдым, бияктан приз алдым. Кана проект жок, акча жок. Проект уже режиссер болгондон кийин башка жумушту кыла албайсың, сценарий жазасың. Анан ошондой учурларда мисалы мен бүгүнкү күндө мына Кызыл Жоолук жалдалым бүтүп атат, ошону эсептегенде 15 тасма тарттым. 40 сценарий жазыптырмын, ошо 5 киного музыка жазыптырмын, бир 20дай кыска метраждуу кино тартыптырмын. Ошол толук метраждуу кинодон 3 эле мамлекет менен каржыланды да, ошондогу 3төн 1 эле каражаты бөлүндү да. Мисалы Айыл өкмөткө 3төн 1, Уурдун махабаты 3төн 1. Анан 3-үнчү кино бул Сагынбай, ал мисалы Курманжандатка Сагынбай экөөнүн даражасы бири-биринен кем эмес да. Курманжандаткага мисалы 70 миллион берсе, Сагынбайга 6 миллион беришти да. Ошо 6 миллионду бергенде да аны дагы мындай эми тарыхый биографиялык кинону фестивалга чакырылбайт. А Сагынбай 5 фестивалга барды, 3 байга жеңип алды да. Демек жаман кино эмес да. А бирок мамлекет ошону жактырбай койду да. Мындай жолун тороп, чыгарбай, мектеп тегилер дагы бул эми Сагынбай мектепке көрсөтүлүш керек да, балдарга сугашка кантип жазылган, Ыбырай Абдрахматов эмне деген тозок менен жазган. А ошону дагы там есть 3-4 постельный сцена деп коюп мектептерде албай калды да. Постельный сцена дегенде Сагынбай үй бүлөсү менен шагыраган, 2 аялы менен Абдрахматов боз үйдө жаткан жерлерди көрсөтөт. Ошону постельный сценадан деп коюшту. Ал мааниси башка да постельный сцена. Ал нюанстар боюнча менин алдыда дагы менде суроолор бар да. Ошол нерселер боюнча. Кино тартуу дегеле сиз үчүн бул бизнеспи же эми менин колуман келген нерсе өзү ушу экен деген бир жумушпу? Негизи бул бизнес деп атпайсыңбы? Ушул жерден мен баса белгилеп кетким келип атат да. Кино бул негизинен бул бизнес болуп ачылган. Бирок аны искусствого айлантып салышкан. Ошондо тамырында акча жатат, акча табуу. Бирок өзүнүн вазипасы элди агартуу. А бүгүнкү күндө биз ошол эки биринен бири ажыраган нерсени Советтер Союзунун республикаларынын баарында мурунку баарында мынтип бөлүшөт. Авторское кино, коммерческое кино деп. Андай болбойт. Кино дегеле адам баласы болгондон денеден, анан жан дүйнөдөн турат да. Жан дүйнө искусствого азыктанат. Ал эми денең болсо тамак ашка азыктанат. Анысы кандай коммерция менен авторлукту үзүү болбойт да. Кандай тасма болсун анын автору бар. Автор сценарий, автор режиссер, оператор, актер, эмне деген чыгармачылык өнөрпоздор өздөрүнүн ички дүйнөсүн ошого салат. Ал эми ал акча алып келеби, алып келбейби, ал башка нерсе. Анан ошондон улам албетте кино тартканда мисалы мен жалаң эле акча табам десем, мен айттым го, мен көп кесиптерди аркаладым, көп акчаларды таптым. Бизнесмен де болуп жүрдүм. А бирок ошол менен калып калат элем да. А болбой эле ошонун баарын тыштап коюп, уже киного киргеним, демек мен
бир нерсе жетелеп ошол искусствонун бир кандайдыр бир касиети арбап тургандан анан буга келдим да. Ошондон улам 3 жолу үйүмдү залокко коюп алып кино тарттым да. Акыры биякта үйүмдөн ажырап да калдым. Анан мунун баары эмнени айтат? Бул жалган дүйнө күнүмдүк нерсе. Оокатың бүгүн бар, эртең жок. Акча колуңдун кири эртең жуулуп кетет. Ал эми ички дүйнөң менен бөлүшкүң келсе, ал элиңе, артыңа, урпагыңа чын эле из калтыра турган чоң бир дөөлөт да. Кинодо акчадан дагы бул идея маанилүү, ошонун ичиндеги идеология маанилүү дегенди мен түшүнүп атам да. Ушул кино режиссер катары сиздин ичиңизде кандай идея кошо жүрөт, кандай идеология менен жашайсыз жеке сиз өзүңүз? Эми бул идеяны кичине тактап коюш керек болуп атат. Идея жалпы жонунан адамзаттык идеябы же менин өзгөчө бир канча тасма, кандай кино тасма тарткан атам деген идеябы? Ошого тактап коесуңбу? Ошого жарашып. Жеке өзүңүзгө байланыштуу. Тигил же бул кинону тартууда кандай бир моралдык принциптерди, идеологиялык бир нуктуу бир карманасыз да, мындай. Баардык кинолоруңузду аралап өткөн. Түшүндүм. Бул мындай да. Азыр жакшылап жооп берейинчи. Болбой эле адам баласы баягы киндиги менен энесине байланган болсо, жан дүйнөсү менен жогорку жактагы улуу күчтөргө байланган да. Анан эгерде сен ошо ар сага берген вазипадан оолактап күнүмдүк пендечиликке өтүп кетсең, анда бул жашоодо бекер келгениң деп койсоң болот да. А мен ошол кыясы, ошол жанагы тасманын нугунда бир нерсе жаратуу вазипам бар көрүнөт деп койдум да. Себеби мен баягы чын эле баягы жаш кезимен баштап ушу жиндидей эле болуп эле ошол ар бир нерсе арбалгандай болуп режиссер болом деп барып эле ошол ар урунуп берга урунуп жүрүп отуп акыры жеттим да. Акыры жеткенге жараша эми ошол жарата турган тасма эмнени камтыш керек? Жанагы айттым го, улуу күчкө байлангандан кийин, демек ал жактан бир тапшырма улам келип турат да, бир тасманы бүткөндөн кийин дагы идея. Мен айтып атам го, 40 сценариимдин 20сы тартылды. 20сы турат дагы кезекте. Дагы андан ташка ойлор бар. Дагы кайсы сценарийди жазып ийсем, эмне кылып ийсем деген ойлор турат. Демек ал сен кыялданып аткандан кийин, сен ошол өзүңдү ошого тапшырып койгондон кийин, демек ошол жакта тыңшайсың да, эмнени тартышың керек деп. Ал ошо тыңшай турган нерсе бул кыргыздын нугу, кыргыздын салты, кыргыздын тарыхы, кыргыздын керемети, кыргыздын байыркы өзөгү, кыргыздын көрөңгөсү. Анан ошону жоготпос үчүн азыркы муундарга, азыркы заманбап тил менен аларды оозандыруу, азыктануу, сугаруу десем болот го. Кыясы ошол окшойт идея. Кинону тартып атканда менимче анын мыкты же ортозар же начарыраак болуп калганын аныктоочу бул мындай көрөрман, клиентура, бул эми эл да, көрөрмандар. Кинону тартып атканда, сценарий түзгөндө, ошону тартканда анын мыктылыгын же мыкты эместигин ушул мындай элге багыттап тартасыңарбы, же болбосо эл аралык кинофестивалдарда ошонун параметрлерине туура келсе экен, ошого чак келсе экен дегендей мерчем менен тартасыңар? Эми мындай, бүгүнкү күндө жанагы авторский коммерческийди жокко чыгарып атпайбы? Бирок жокко чыгарган менен башка термин бар. Бардык универсалдуу, бири-бирине карама келишпеген, бул мейнстрим, аны артхаус деп коет.
Анан ошонун өзүнүн чөйрөсүнө жараша сен минтип тартам же мындай тартам эмес, ошол чөйрөгө жараша сенин тасмаң же бияка ооп кетиши мүмкүн. Же эки тарапты тең алышы мүмкүн да. Сеники бир жаңы ачылыш жасасаң, бул артхаус болуп калат. Бирок ошол ачылыш жасаганың жалпы журтка, элге жагып кетсе, бул кошумча мейнстрим болуп калышы мүмкүн. Ал эми мен фестивалга жеңиш үчүн тартам деген режиссер чоң жаңылыштыкка бараттат да. Себеби фестивалдагы бир куюлуп, көрүп, жабырып, бир өзүнүн айлампасы бар, ал болсо куулжуп өзгөрүп турат. Модасы, стилистикасы, бир багыты өзгөрүп турат. Сен мен мына могул фестиваль гран-при алып туруп, мен ушундай кино тартайын дегенде сен уже экинчи планда болуп калышы мүмкүн да. Сен ошо фестивалга барыш үчүн сен өзгөчө болушуң керек. Сенин окшошпой жан дүйнөң ошол жан дүйнөң каякта, бул элиңдин тамырында. Ошону заманбап өтө жогорку сапаттуу ыкмалар менен көрсөтсөң, фестивалга сөзсүз барат да. Ал эми элге жагыш үчүн албетте бүгүнкү күндө биздин көрүүчүлөрдүн маданияты өтө жогору өсүп кетти. Жада калса мына биздин Голливудтун тасмаларын ары түртүп коюп, кыргыздын киносун көрүп атышат. Бул жалгыз Кыргызстанда ушундай. Башка жерде андай жок. Өзүнүн киносун эч жерде көрбөйт. Казактар бизди туурап келатышат, бирок алар деле ага жете элек да. Голливуд баары бир эле басымдуулук кылат. Демек ошол багытта эл үчүн тартам деген режиссерлор деле эл көрбөй коюп атат. Демек бул жерде бир башка нерсе бар. Демек жанагы элдин агымынын ыргагына туура келген тасма сөзсүз түрдө элге сиңип кетет. Ал эми дүйнөлүк фестивалдын ыргагына түшүш, ал дагы өзүнүн ыкмалары бар да. Кыргыздын жашоосу, кыргыздардын ушу турмушу, реалдуу жашоосу тууралуу ушул кино тартып атып, кээде ушу кыргыздын менталитетине, кыргыздын аркына туура келбеген бир нюанстарды дагы кошо тартканга туура келген, ошол кинофестивалдардагы калыстардын табитине, ошолордун баалоосуна туура келген бир нюанстары кошуп ийүүгө аргасыз болгон, мажбур болгон учурлар болобу? Көп эле да. Көрүп атпайсызбы азыр? Жок, сиздин өзүңүздүн кинолордо. Жок, мен мисалы мындай болгон. Мен ошону ушул суроого так жооп берейинчи. Мисалы мен биринчи чыкканда эле ошол менин Пирмамбет, анан Таранчы укмуш кетти да, Таранчы кетти. Актан экөөбүз остановканы тарттык, ал жакшы кетти. Ал дейди тарттым, Босогону тарттым. Анан ал жерде мындайча айтканда бир биздин ошол жердеги акыбалыбыз көрсөтүлгөн да. Күңүрт бир туңгуюкта жашап аткандай бир ыкма менен тартылган да. Ошолор фестивалга аябай кетти да. Анан 2002 жылы айыл өкмөтү тасмам сценариим худсовет менен кабыл алынып тартыла баштагандай акча бөлүндү. Анан ошондой нукта тартсамбы деген фестивалга кете турган, ал жерде эми элестетип көр, айыл өкмөтүн көргөнсүң да. Уру, сойку, жанагы паракорлор, коррупционерлер, бүт эмне жаман болсо 90-жылдары эмнени көрсөк ошонун баары көрсөтүлгөн да. Ошону болгондой көрсөтсөм укмуш кетмек да. Анан мен ошо ойлонуп отурдум да, муну мен мамлекеттин акчасын алып атсам, элдин акчасын коротуп атсам, мен анан ошону өзүмө пайдаланамбы деген суроо пайда болду да. Анан жок дедим. Жок. Мен бул тасма менен кайрадан ошо элиме арнашым керек. Ошону көрүп, ошону эстеп, жарык маанайы менен тазаланып, анан ошол 90-жылдан биз суурулуп чыгыш керек деген максат менен тартылды да. Мен фестивалды ойлогон эмесмин. Бирок элге да жакты, фестивалга да кетти да. Мисалы Бос салктын 97-жылы жазылган. Мен ошол сценарийди продюсерлер кабыл алышкан. Эми ал жерде жанагы жаш балдардын ичкени, мушташканы, жанагы асема эмес, асыл болчу биринчи. Ошол асылды зордуктаганы бүт бар болчу да. Анан тарта баштаганда ойлодум, карасам
заман өзгөрүлүп калыптыр, жаштар караманча башкача деп туруп анан кайрадан жазып чыктым да. Кайрадан жазып чыккандан кийин продюсерлер кабыл албай ит баштады. Сен биз мурунку сценарийни кабыл алганбыз, бул эмне деген неме деп. Анан алар менен кырылышып атып, анан азыркы версия чыкты да. Мына ал дагы элге да жакты, фестивалга да кетти. Ошентип негизи мен мындай кандай десем, калпайтпай эле коеюн деп чындыкты айтайын десем, чындык эмнеде? Чындык үмүттө да. Ушул эл көрсө деп деген үмүт болот, фестивалга барса деп деген үмүт болот. А бирок аркы табитиңде баары бир эле өзүң каалагандай жасайт экенсиң. Ал эми көп тасмаларым бар, элде көрбөйт, фестивалга да барбайт. Көп андай тасма. А бирок ошол каалоом болгон да, эл көрсө экен, фестивалга барса экен. Андай болгон жок. А бирок эмнегедир Саякбай бул фестивалга тартылган тасма эмес да. Сагынбай фестивалга тартылган тасма эмес. Булар элге тартылган тасма. Бирок фестивалдар болуп байгелерге ээ болуп атты. Эрнес ага, дагы бир чындык, ар бир нерседе кызыкчылык болот. Мына менин ушул подкасттагы кызыкчылыгым, канчалык кызыктуу каармандарды чакырсам, эл аны көбүрөөк көрсө, көбүрөөк катталуучулар сонун ушул подкаст канал экен деп көрсө, анан монетизациясы көбөйсө, бул кызыкчылык, ачык эле. Бирок ал кызыкчылыкка мындай ишке ашыруу үчүн мен сапатты жакшыртышым керек. Туура. Жакшы сүйлөгөн, маңыздуу, маанилүү сүйлөгөн кишилерди көбүрөөк чакырышым керек. Өзүм дагы жакшы суроолорду беришим керек ар тарабынан. Бул кызыкчылык да. Кинодо дагы кызыкчылык бар. Кино режиссердин кызыкчылыгы болот, продюсердин кызыкчылыгы болот, дагы башка тараптардын кызыкчылыгы болот да. Анан ошол мамлекеттин ушул сиздей кино режиссерлордун кино тартуусуна кызыкчылыгы кайсы? Эмнеге ушул кино тартыш керек эле? Сөзсүз ошолорго кино тартырбасак болбойт деп эмне түрткү болуш керек мамлекетке? Укмуштуудай суроо бердиң. Анан мен буга мындай деп жооп берет элем да. Мисалы, сен өзүң айтып кеттиң. Негизи режиссердун кызыкчылыгы бул атак. Атак танк. Бул элдин оозунда калуу, элдин алкышын алуу. Элдин алкышын алыш үчүн же ошондой тасма тартып бериш керек. Же болбосо Кыргызстанды дүңгүрөт фестивалды кыдырыш керек. Ошондо аты чыгат. Анан режиссердун кызыкчылыгы ушул. Продюсердин кызыкчылыгы ким болбосун, шайтаны тартабы, бир периштеси тартабы, ага баары бир акча тапса болду. Анын кызыкчылыгы ошол. Анан сен суроо бердиң, мамлекеттин кызыкчылыгы эмнеде деп. Мамлекет өзү билбейт эмне кызыкчылык экенин. Мамлекет деген бул адам эмес да, бул кандай бир структура. Ал структура акчаны бөлүп туруш керек. Бүгүнкү күнгө чейин мамлекет кызыкпайт. Тартылган киносу каяка барды, эмне болду, ким көрүп атат. Бирде президент бир дагы бет ачарга барган жок. Баягы атка минерлер баягы дежурный болуп туруп келип кетиши мүмкүн. Ал эмне кино, кандай баратат деген. Тер жактан бирөө кыйкырып чыкса, могу киноң жарабай калыптыр, алып сал десе, аны алып салат. Буга бер десе, ага берип салат. Кызыкчылыгы жок мамлекеттин. Билбейм, азыр бир чоң акча берип бирдеме кылабыз, тигиндей кылабыз деген багытты улам айтып көрсөтүп атышат, бирок азырынча ошонусу иш жүзүнө аша албай атат окшойт да. А бирок мамлекеттин кызыкчылыгы бул элинин туура нукка салып, элин ошону материалдык жактан баккан бул бир нерсе. Ал эми анын жан дүйнөсүн байытып, ошол мамлекеттин ичинде дүйнө жүзүнө жаркыраган үлгүлүү эл болсун деген өзүнүн салтын таңууласа экен. Кыргыз элинин салтын биз таңуулашыбыз керек башкага. Биз бирөөнүн салтына баягы багынып, жүгүнүп ошолорго жем болбой. А демек мамлекеттин өзүнүн маданий идеологиясы болуш керек. Демек ал бул режиссер кыйын экен берем, бул режиссер начар экен бербейм эмес. Бул тартылган тасма кандай таасир этет элиме? Бул дүйнө жүзүнө бизди кандай көрсөтөт деген суроо койсо, бир жооптуу кишиси, анда ал барып туруп ошол көзөлмөлдөй баштамак. Кыргыздын киносу бүгүнкү күндө мамлекетсиз эле өнүгүп кетип баратат.
өнүгүп кетип баратат. А бирок ошонун баягы буркан шоркон болгон киного азыр эле кошула баштады. Биякта сонун ыкма бар турбайбы? Сонун курал бар турбайбы? Идеологиялык мына ошого акча берели, биздин багытыбызды тарталы дебей, булар жөн эле акчаны берип атышат да. Тарткыла, эмне кылсаңар ошо кылгыла, мына биз берип атабыз деген бир кандайдыр бир шалаакылык болуп атат да мамлекет тараптан. Кино тартууда ошол кинонун ички ашканасындагы тараптардын кызыкчылыгын айттыңыз. Мамлекеттин кызыкчылыгы болсо мындай жок экен да. Мындай өздөрү түшүнбөйт экен да. Ал кинонун менеджментин деги эле түшүнбөйт экен да ал. Анан ошондо элдин кызыкчылыгы кандай болуп калат? Эл киночулар Манасты тартса, Өркүндү тартса, байыркы кыргыздардын улуулугун тартса деген элдин да кызыкчылыгы бар да, анан ал кандай болуп калат ошондо? Сен манасчыларды эскерип кеттиң да, мен мына азыр ушул нерсени токтолгум келип атат. Негизи кинорежиссура бул манасчылыктын уландысы. Себеби манасчы боз үйгө отуруп алып Манасты баштаганда анан өзү эле эмес, ошол отурган элдин транска киргизип туруп, анан Манас жөнүндө кино көрсөтчү да. Элестүү кино көрөт да. Анан баягы кирип кеткенде анан көрчү да кадимкидей мына Манас бар, уран чыкырып бар, Коңгурбай менен сайышып, анан эметип атканын кадимкидей көрүп туруп, анан элестетип туруп, ошондон образы бар да, Манастын образын биз элестете алабыз да. Анысы кандай, ошол ыкма мурунтан бар болгон. Бирөө айткан экен, Антонио айтканбы, бул кинематографиялык эл бар, анан кинематографияга мындай оолак болгон элде бар деп эметкенде, ошол кыргыз эли ошол нукура кинонун жарата турган, кинонун бир жаңы ачылыш жасай турган, дүйнөгө чоң үлгү бере турган эл ошондон манасчылыктан кетет. А демек эл эмнени талап кылат? Эл бүгүнкү күндө эл үчкө бөлүнүп калды. Бирөөлөр мындай чын эле ошондой бөлүнүп калды. Булар бирөөлөрдү теңирчилер деп коет, бирөөлөрдү араб кулдар деп коет, бирөөнү орус кулдар деп коет да. Ушул үч тарап азырынча мирное сосуществование деп коет, бирин-бири макул, сеники туура деп коюп жашап келатабыз. А бирок эгерде бир радикалдар арасынан чыкса, бизде граждандык согуш болуп кетиши мүмкүн. Демек ошолорду бир өзөккө келтириш үчүн биз бир нерсени эсибизге тутушубуз керек да. Кыргыз байыртадан келаткан улуу эл, муну эч танбаш керек. Анан кийинки бизге кошулган касиеттер ошол нукту жокко чыгарбаса кабыл ала бериш керек. Бул ислам болобу, бул жанагы интернет болобу, азыркы заманбап техника болобу, ошо кинонун ыкмасы болобу, баарын ошол өзөккө түзүп, анан ошону менен анан улуу эл боло алабыз да. Анан мен жанагы айткандай коммерческий, авторский менен мушташтырбай, же болбосо араб кул менен теңирчилерди кырылыштыртпай, анча керек, андай жок дерсе, бул кыргыз бар, кыргыз мусулман, кыргыз заманбап жашоодо келатат, светтик өлкө деген ар кимдин акыл эсине келсе, биз баарыбыз бирдей болуп калабыз. Ошол элдин муктаждыгы ошол биримдикте. Конкреттүү суроо да, өзүңүз мына эми бага YouTube'дагы кинолорду айтпай эле коеюн, кинолор ар ким телефонунан көрүп атпайбы? Өзүңүз мына кинотеатрга качан бардыңыз эле, көрүп мындай кино көрдүңүз беле, отуруп алып мындай бир кайсы бир кинону? Анан ошо кинотеатрларда эл баргандар кайсы кинолорду көп көрүп атат, билесизби? Мен эми баягы биякта жашабагандыктан, бирок Баканбаевда деле ачылды. Кинотеатр ачылып барып калабыз. Мына өткөндө Чакени көрдүм, жакында Азамат чакырып эмени Аят 4-тү көрдүм. Андан мурун жанагы бир балдар туурап пародия кылып тартыптыр, Айыл өкмөттү тартышыптыр.
Анан көрүп атам, былтыр Саматтын карындашын көрдүм. Анан негизгиси баягы мурунку тасмаларга салыштыра келгенде техникалык жактан аябай өсүптүр. Монтаж, компьютерный графика, трюк, аппаратуранын сапаты. Анан мындайча айтканда мен билгенден, мен уккандан бирөөндө дагы мындай ыплас нерселер жок. Баары тең тарбиялуу, ыймандуу бололу, ата-энени сыйлайлы, кыргызчылыкты карманалы, же болбосо мисалы аят 4-тө исламдын нугунда болсок биз сөзсүз түрдө жеңишке жетебиз деген идеялар бар. Анан мен баягы алардын баарын жокко чыгарбайт элем. Анткени мындай болот. Искусство деген эмне? Искусство элдин табитин агартса, катарсис деп коет, агартса, ошол искусство. Бүгүнкү биздин элдин өзүнүн табити бар, өзүнүн деңгээли бар, өзүнүн даражасы бар. Ошого жараша искусство берилип атат. Кыргыздын искусствосу берилип атат. Голливудтуку, орустуку же Кытайдыкы эмес, кыргыздын искусствосу кыргызга берилип атат. Ошо берилгенге жараша жаңы муун өскөн сайын талап чоңоюп атат. Булардан четинен бир 20% акча алып келсе, 80% жоголуп кетип атат. Банкрот болуп атат. Анын ордуна жаңы келип атат. Ошентип буркан шаркан болуп кинобуз өсүп атат. Ал эми мисалы фестивалга деген нерсе ал башка нерсе. Ал бул дагы мамлекеттин саясаты болуш керек. Мисалы программа түзүп атканда, тематический план түзүп атканда момундай суроо бериш керек. Мына биз могул кинону каржылап атабыз. Бул кимге керек? Бул эмне максат жасайт? Бул кыргыз элине керек. Бул сыртка чыкпай эле койсун. Эң негизгиси кыргызды сугарса болду. А бул тасма чыныгы катуу чыкса эмнени берет? Бул дүйнөнү дүңгүрөтөт. Дүйнөлүк орбитага чыгат, прокатка чыгат. Демек биз ушуну каржылашыбыз керек. Биз ушуну менен Кыргызстанды таанытышыбыз керек деген гана бир эки максат менен анан каржылаш керек. Демек жана биз сүйлөп аткан мамлекеттин кызыкчылыгы бул элди тарбиялоо бир багыт, дүйнөгө Кыргызстанды таанытуу бул экинчи багыт. Анан өзүңүз ошо кинолорду көрүп, жана аятты көрдүм, дагы башка кинону көрдүм деп атпайсызбы? Анан эми туура эми сиз баягындай аларды капа кылбай дегендей жакшы болуп атат, элдин деңгээлине жараша кинолор болуп атат деп. Эмне үчүн элде мындай бир суроо талап деп коет го, мындай Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде жазылган жана Акеевдин, Шамшиевдин кинолорун кайра көрөлүчү кинотеатрларда. Энис Абжапаровдун, Актанарым Кубаттын деп тигилердин кереги жок, бизге ушундай маанилүү, мазмундуу кинолор керек. Ичинде бир өзөгү бар кинолорду кайра койгулачы. 10 күн, бир ай көрөлү дегендей мындай неме жок да, тенденция. Бүт эле ошо баягы кассовый деп койгандай. Ошондой кинолор мен жаман дебейм. Ошо жаш жигиттер, ошо КВНга катышкан, же бир мындай блогерлер деле, же болбосо жылдыздар деле аралашып анан ошо кинолор тартылып атат. Кино көрүүчүлөр болсо, баягы жылдыз катышыптыр деп анан ошону көрүп атат. Бул деген сөз ушул рыноктук атаандаштыкта сиздер сыяктуу режиссерлордун тарткан кинолору мындай рынокто мындай талап болбой атабы, же өзү ушундай азыр кырдаал болуп атабы, период болуп атабы? Бул суроо негизи коомдогу бир түшүнбөстүктүн айынан жаралып атат да ушул суроо. Негизи түп тамырын караганда атактуу Шамшиев, Океев дейбиз. Баарын ошол советтик учурдун кыргыз киносун чогултканда бир мыкты 10 кино чыкпайт да. Ооба. Алардын ошо Океевдин деле эл көрбөгөн кинолору бар, Шамшиевдин деле эл көрбөгөн кинолору бар, Базаровдуку бар, Убукеевдики деле бар. Эл анча митип ийинин кушуруп койгон. Бирок арасынан бирин серин калып калган убакыт. Анысы кандай? Мына биз деле 90-жылдары баштап 2000-жыл кино тартып атканда, ой деп бизде деле ошо биздин улуулар көп жакташкан жок. Көрсө убакыт чечет экен.
көрүүчү эмес, фестиваль эмес, убакыт чечет кайсыл кино татыктуу, кайсыл татыксыз. Эми Советтер Союзунда болгон 2 кино тартылчу. 90 жылдары караманча тартылган жок. 2000 жылдары 3 жылда бир тартылчу. Андан кийин анан 1 жылда бир тартыла баштады мамлекеттен. Бүгүн 70-80 кино тартылып атат. Кантип биз ошонун баарын тең жарабайт деп айта алабыз? Демек арасынан бирөө калат суурулуп. Булар өзүнүн вазипасын аткарып атат. Элди кармап турат, киного барып атат. Алар көчөгө басып жүргөн жок. Тетекте арак-парак ичип, кафе-сафелерде жок. Кинолордо жүрөт. Тарбияланып атат, азыктанып атат, өзүнүн деңгээлине жараша, өзүнө татыктуу деңгээлдеги тасманы көрүп атат. Мен жана айттым го, өсүп атабыз. Анан ошондуктан бизде бир чоң маселе. Бизде кино изилдөөчүлөр жок, киноветтер жок, кинокритиктер жок. Экөөсү бар, мына бир жаш бала пайда болду. Ал дагы эми жанагы көбүнчө фестивалдын кинолорун карашат. Ал эми чыныгы кыргыздын журналисттерине бүгүнкү күндө мамлекет ошо көңүл буруп туруп, эми жылына бир кино алем деген бир конкурс жарыялап, эң мыкты рецензияга, ошол жана кинотеатрларда чыгып аткан киносу эң мыкты рецензияга байга коюп 100 000 сом, 200 000 сом коюп койсо, жана журналисттен барып жабылып барып кинону көрүп туруп жазат эле да, могул момундай экен, могу тигиндей экен да, анан ошолорду окуп алып, анан биздин табитибиз өсмөк. Бул дагы биздин мамлекеттин шалаакылыгы деп эсептейм. Ошо кезинде ошондой советтик кезде кыргыз киносунда кинолор тартылган экен. Төлөм Шакеев, Болот Шамшиев, Геннадий Базаров, Мелис Убыкеев деп ушундай аттар аталат да. Анан бүгүнкү күндө баягы тартылып аткан кинотеатрларда эл көрүп аткан кимдир бирөөлөрдүн пикиринде жеңил желпи, кимдир бирөөлөрдүн пикиринде ушундай деңгээлге жараша тасмаларды тарткан ошо режиссерлор да бир кезде ошондой Океев, Шамшиев деген сыяктуу болуп ушинтип айтылабы сиздин оюңузча? Ошолор мындай азыр эми баягы Океев кандай шедевр нерселер тарткан, Болот Шамшиев дейт го. Ошо азыркы тартылуу кино тартып аткан кино режиссерлор дагы ошентип айтылабы? Мисалы, Салам Нью-Йорк калат. Тарыхта сөзсүз түрдө калат. Мисалы, Руслан Акун ал фестивалдардын режиссеру эмес, ал эмне элдин режиссеру. Элдин оозунда болгону менен тарыхта калат. Жакшы тасмалар бар. Андан тышкары биз мен эми айта албайм да, мисалы мына могул кино азыр кассаны алып келди, кийин буну эч ким көрбөйт деп. Ким билет, балким 20 жылдан кийин азыркы аят популярдуу болуп калышы мүмкүн. Же болбосо эгерде жанагы жан дүйнөсү болсо, мен көрө элекмин, ошону көрөйүн деп атам. Бул Саматтын жаңы киносу баягы өткөнгө келип кеткен. Балким ошол учурда бир биздин ошол кездеги, ошол учурдагы бир киноветтер ушулардын арасынан бир кинону кайрадан сууруп чыгып, ошону үлгү катары көрсөтөт балким. Биз эми айта албайбыз да, мен дагы айта албайм. Бирок муну мындай бириндеп сириндеп бир жаман жеңил желпи кинону көрүп алып, анан баарын шыбай ийгенде болбойт да. Ар бир тасманы көрүп чыгыш керек. Жумасына бирден экиден премьера болуп атат. Биз аны көрө албай атабыз да. Анан демек биз пикир айтканга да акыбыз жок алар тууралуу. Советтер Союзу учурунда, мисалы үчүн, жазуучулар, акындар китеп жазардан мурун аны кадимкилер талкуулашчу, жиликтешчү, анан кийин аны чыгарчу эмес беле, цензура дагы күчтүү эле дегендей. Ошо кино жаатында деле ушундай болчу. Сценарийди жазгандан кийин жиликтеп анан кийин мындай азыр көптөр мындай бир фильтр бар болчу да. Азыр болсо техникасы бар, бирнекин жамааты бар. Анан эмнени тартсам экен, деп туруп анан мындай тарткан адам эле мындай тарта береби ошондо, мындай бир көзөмөлдөөчү, фильтрлөөчү, бир жоопкерчиликти мындай бир караган орган, бир кандай бир фильтрлөөчү бир тарап жок да ошондой. Бул деген нормалдуу эле нерсеби? Бул акырын көргөнү көрүп, көрбөгөн боюнча кала берет. Ушундай рынок, ушундай өзү аныктай берет деген туура эле? Жок, ошондой болгон учурда, мисалы мен акчам таптым, мен каалагандай тартам дегендин баары кийин өкүнүшкөн да, аябай өкүнүшкөн. Анткени уже бүткөндөн кийин анан өздөрү көргөн да, биягы оркоюп чыгып калыптыр, биягы тыркыйып калыптыр, биягы быркыйып калыптыр деп. Андан кийин анан азыр мен ошо жаштар менен иштедим да. Жаштар менен иштегенде алар бирин-бирине окутат, бири-бирине көрсөтөт. Жанагы Самат бир жанагы
доктор Айболот деген тасмасын ошентип тартышты да, сону күлкүлүү эл көрөт деп. Анан көргөндө мындай финалы да кыйшайып, идеясы дагы эме туруп жакшы кино болгон, бирок мындай оркойуп чыгып калганда кемчиликтерди. Анан ошондо Саматка айтам, сценарийди карагыла, сценарийди. Биринчи сценарийди оңдоп алып ошо менен иштесеңер десем, анан ошондон кийин жанагы көңүл ошол жака бурула баштады. Бүгүнкү күндө алардын өтө катуу талаптар менен иштешет. Мисалы өзлөрүнүн скрипт докторлору бар. Азыр американский стиль менен сценарийди алып туруп 5-6 кишини чакырып алып туруп ошо оңдотот, түзөтөт. Жанагы мониторинг деген системалар бар. Элди сурамжылашат, кандай кино багытта, кандай кино акча алып келет, кандай акча алып келет деген баарын изилдеп туруп анан чыгарышат. А болбосо жөн чыгарса акчанын баары күйүп кетип атпайбы? Ал жагы ал катуу коюлган. Советтер Союзунда билими мыкты болчу, киносу укмуш болчу, баланча жагы укмуш болчу, экономикасы укмуш болчу, түкөндөй тармак укмуш болчу деп айтышат да. Ошонун ичинде кино жагы дагы. А эгер ошо укмуш болсо, анда эмне үчүн ошол Советтер Союзу угулап калды? Идея начар беле же идеяны ишке ашыруучулар начар беле? Мынтип айтат элем да, бул баягы биз Советтер Союзу дегенде биз экономикалык формацияны айтабыз да. Жалпылоо, элдин тегиздөө, ошо калыстык болуу, байлар кедейлер менен бөлүшсүн деген формацияны алып атабыз да. А ошол формация бүгүн Кытайда иштеп атат да. Биздин болгону батыштын чоң центральный разведный управление жакшы иштеп койгон да. Булар болсо башында ошол кино аркылуу элдин табитин бузган. Биринчиси бул мына Америкада, Европада каалаган кийимди кие аласың, каалаган колбасаны жей аласың деген үлгүнү көрсөткөн. Анан ошентип отуруп, анан акырын кызыктырып отуруп, анан бийликке ошол жанагы рыночный экономиканы киргизиш керек деген ошол Горбачев алып келишкен. Тияктан келген ошол күч. Анан ошол жанагы Кытайдыкындай эле анан Горбачев жакшы иштерди баштаган. Бул элге эркиндик берүү, сөз баягы сөз эркиндигин берүү, чыгармачылык эркиндик берүү, жашоонун эркиндигин берүү, анан акча табуунун эркиндигин берүү деп туруп жакшы баштаганбыз. Ошол кезде мен эсимде, эгерде Советтер Союзунда бир эле кыргыз фильм киностудиясы болсо, 80-жылдын экинчи жарымында Кыргызстанда 25 студия ачылган, кооперативдик. Канча режиссер болсо ошончо студия болуп туруп жайнаган кино тартылган. 92-жылы эле 12-14 кино чыккан. Демек ал багыт ошол туура пайдалана албай, элдин ошол кезде элдин табитин ана жана порнография менен бузган. Ошо жайылтып ийген да, эркиндик болгондуктан анан жайылып кеткен. Анан биздин ыйманыбыздан кеткенбиз, өзүбүз эл. Анан жанагы ыплас нерсеге киргенбиз. Анан чернуха деген бир чоң направление экен. Жанагы кино тартасың, ичине сөзсүз түрдө жанагы бир жаман нерселерди көрсөткөн да, эл ошого барып ошондон кыйрадык да. Бул жерден бирөөнү күнөөлөй берсек болот, а бирок көрсө формациядан эмес экен да, биздин адамдын өзүндө бир катылган бир ыплас нерсе бар экен да, азгырык бар экен. Биз ошого туруштук бере алган жокпуз. Анан ошонун кесепетин анан көрдүк 30 жыл бою. Мына эми биз өзүбүздүн жанагы бирөөнүн формациясы эмес, биз өзүбүздүн кылымдарды жеңип келаткан өзүбүздүн салтыбызды карманып, ошого жараша анан жанагы капитализм болобу, социализм болобу, эмнеси болобу, ошонун баарын анан өздөштүрүп өнүгүп келатабыз деп эсептейм да. Ошондуктан биздинки азыр уже биздин бийлигибиз жакшы багыт алып алды деп эсептейм да. Бир жакшы бир туура жака элди да үндөп атат деп эсептейм. Себеби азыр жоопкерчиликти мойнуна алып атат. Жоопкерчиликсиз болду да. Ким эл өзүнчө, депутаттар өзүнчө, бийлик өзүнчө болуп кеткен да, ыдырап кеткенбиз баарыбыз. Азыр ошонун баары чогулуп бир муштумга келатканыбыздын себеби
биз ар дайым өзүбүз тандап алган ханыбызды, ошол элди баккан, же болбосо уруу башчысын, же болбосо бир ошол жанагы биз кыргыздар негизи эле 40 уруудан турган элбиз да, ошо 40 уруунун башында хандардын арасынан тандап отуруп, бир ханды тандап, Манастай же болбосо Тагай бийдей бир эл башын тандап алып туруп, бириктирип туруп анан алып келаткан учур, менин оюмча азыр ошого келдик. Анан айырмасы жок, социализм болобу, капитализм болобу, эң негизгиси биз өзүбүздүн кыргыздын менталитетине туура келген бийликти шайлап алып, ошону менен кошо анан биргелешип, ынтымакташып, бири бирибизди араздашпай анан бир чоң максат коюш керек. Ал максат азырынча анча улуу эмес деп эсептейм. Себеби бүгүнкү бийлик биз кыргыздын элин баксам, кыргыздын эли дүйнө жүзүндөй бир деңгээлге чыкса деген гана максат менен болуп атат. Биз ошол максатка бата эле жетебиз. 5-6 жылда эле Сингапур болуп калабыз, Кудай буйруса. Бирок андан ары эмне болот деген суроо бериш керек. Андан ары биз ыйманыбызды сакташыбыз керек, биз табитибизди сакташ керек, биз тарыхыбызды сакташ керек, салтыбызды сакташыбыз керек. Анан эң негизгиси дүйнө жүзүнө үлгүлүү мамлекет болобуз деген дагы бир андан чоң бир максат койсок, анда биз дагы башкача кыймыл аракеттер жасай баштайбыз да. Жакшы экен. Эми кинонун өзү бул идеология деп айтпадыңызбы жана сөздүн башындачы? Анан советтик кезде го мындай ушул орустар тарткан, ушул Москвадан тарткан, ушул кинолор мындай бир үлгү өрнөк сыяктуу эле да. Ошолорду тартсак, баланча фильми, баланча кинорежиссердун мындай тасмасы депчи. Анан эми ал идеология кыйрады эми. Советтер Союзундагы идеология кыйрады. Анан эми азыр кыргыз кино тармагындагы кишилер эмнеге ориентир алыш керек, багыт алыш керек? Мына Голливудтун тасмалары деп атат. Анда чоң бир мыкты фильмдер бар. Ошол эле учурда советтик кездеги ошол советтик кинону да айтып калышат, мыкты деп. Кайсыл жака ориентир алыш керек, багыт алыш керек? Же биз өзүбүздүн бир кыргыздын улуттук бир мындай багытын ойлоп табыш керекпи? Мындай кинодо дагы баары бир эталон бар да, барычы. Голливудбу же болсо советтик кинобу дегендей. Бул суроонун бир эки жагдайы бар да. Биринчиден үлгү алган бул үйрөнүү. Бул ыкманы кабыл алуу, жана ошого эгерде сен өзүң үлгүлүү боло албай атсаң, демек классикадан үйрөнүш керек. Мисалы классикада эмнелер тартылган, бүгүнкү күндө мыкты деген тасмалар эмне? Ошолорду карап, ошолордон үйрөнүш керек. Бирок дагы кайталап кетейин да. Сен аларды туурай берсең, сен 2-чү, 3-чү, 5-чи, 6-чы кезекте болуп кала бересиң, эч качан бааланбайсың. Сен ошолордон мындай азыктанып, анан өзүңдүкүн чыгарышың керек. Сенин төрөлгөнүң, сенин каның, сенин жаның, сенин ата-энең, тарбияң, чөйрөң, элиң, салтыңга жараша сенин өзгөчөлүгүң бар. Ошо өзгөчөлүккө ошол жанагы дүйнө жүзүнүн эң мыкты көрүнүктүү ыкмаларды жуурулуштуруп туруп анан жаратсаң, ошондо сен үлгү боло баштайсың да. Анын башка жолу жок деп эсептейм. Акыркы кезде мынау акыркы жылдары технология өсүп атат, интернет ар тарабынан өсүп атат, өнүгүп атат дегендей. Жасалма интеллект, искусственный интеллект чыкты. Анан кино тартуу, тасма тартуу, видео тартуу мүмкүнчүлүктөрү негизи көбөйдү. Ар кандай ыңгайлуу техникалар чыкты дегендей. Анан ошол жагдайларды эске алып, мындай баягы биз суктанып жүргөндөгүдөй гладиаторлар, Троя же башка ошондой сыяктуу эпикалык ушундай тасмаларды тарсак болобу, же баары бир ага мындай мүмкүнчүлүгүбүз али бери болбойбу? Бүгүнкү күндө техник жактан бизде бүт баары бар. Голливудтан кем эмес. Кыргызстанда. Азыр мына менчик уже миллионерлер бар, доллару миллионерлер бар, өзлөрүнүн павильондору бар, өзлөрүнүн техникасы, заманбап. Мына биз Кызыл жол тартып атканда Арифлекс деген эң заманбап камераны арендага алып тарттык, частный студиялардан. Бизде баары бар, компьютерщиктер бар, цветокорректорлор бар, бүт баары бар. Анан көбү азыр сыртта иштеп атат, мисалы Москвада көп иштегендер бар. Эми биздин жан дүйнөбүз дагы өзгөчө бай.
Биз ошондой деңгээлге жеттик. Ошо Трояны тарта тургандай, болсо Властелин колеси тарта тургандай деңгээлге жеттик. Биз техникалык жактан дагы мындайча айтканда эми болгону бизге эмне жетишпей атат? Биз дагы бир биртке убакыт керек окшойт. Бизди жанагы Netflix сыяктуу анткени эгерде биз азыркы учурда аларды чакырып ийсек, алар бизди мындай айтканда жаш баладай кылып, өздөрү каалагандай кылып, өздөрүнө ылайыкташтырып туруп, бизди бурмалап чыгарып коюшу мүмкүн. Бизге биздин ошо тасмаларыбыз ошолорго көрүнүктүү болуп туруп, биз аларга авторитет болгондо анан тең ата болуп келиш керек да. Тең ата болуп келгенде биз канчалык Трояны тартпайлы, баары бир дүйнөнүн рыногу өзүнчө мафия. Ал мафияны кириш үчүн ал бир мафиянын өкүлү биз менен мындайча алака түзүш керек да. Демек алака түзүш керек, биз өзүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Режиссер болуш керек, албетте, каражат болуш керек. Ошондой бир тасма болуш керек. Ошондо менин оюмча ал күн жакын эле калды деп эсептейм. Келечекте негизи ушу кыргыздын киносу кандай болушу керек? Негизи ушундай маселени койгон туурабы же рынок өзүнүн инерциясы менен кете бериш керек? Атаандаштык ошо рыноктун чегинде болуш керек. Аны бирдемени таңуулабаш керек деген туурабы? Же кыргыздын өзүнө, кыргыздын рухуна тиешелүү бир кино болуш керек деген маселени койгон туурабы? Менин оюмча биз азыр мындай алагды болбошубуз керек. Тияка барып жармашалыбы же бул жака барып жармашалыбы деген маселени алып салыш керек. Мына биз кандай баратабыз, ошондо кете бериш керек. Мына өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүз бар, өзүбүздүн мамлекетибиз бар, өзүбүздүн элибиз бар. Өзүбүз үчүн тартышыбыз керек. Өзүбүзгө жаккандай кылып тартышыбыз керек. Өзүбүздүн каражатыбызга тартышыбыз керек. Анан бул жол өзүнөн өзү кетет. Биз өзүбүзгө батпай калганда, анан ошондо көбүрүп жабырынан чыга баштайбыз. Казакстан, Өзбекстан мисалы бейшененин таманында көрсөттү да, кыргыздын киносу көрсөт болот экен да, сыртка чыгыш. Эмне деген менин угушумча бир 22 миллион доллар табаптыр. Демек бул уже прецедент бар. Демек эмне себептен бул дагы кайталанбаш керек? Эмнеге бул системага айланбаш керек? Бул эми буну көп башты оорутпай эле биз жаштарды үйрөтүшүбүз керек. Жаштарды туура нукка салыш керек. Жаштарды кыргызчалаш керек. Жаштарды ошол кесипке алып келиш керек. Кесипке алып келген эмне? Ал өзүнөн өзү эле келип атат. Анткени бүгүн мисалы бир 5-6 жыл мурун эле ким болосуң? Мен экономист болом. Ким болосуң? Мен юрист болом дечи. Анткени акчанын баары ошол жакта болчу. Юрист болсоң, экономист болсоң, акчанын үстүндө жүрсөң. Бүгүн ким болосуң? Мен режиссер болом. Мен актер болом. Мен продюсер болом. Демек акча ошол жакта. Демек атак, даңк ошол жакта. Анан ошол жакка кирген бул оору да кино. Бул өзүнчө рахат да, бул жаратман бир нерсени жаратып атсаң, бул өзгөчө рахат да. Ошол жаратмандардын арасында жүргөн жаш балдарды көрүп атам. Бизде бир ассистентти алып калдык. Ак булуңда түргөндө тартып атканда бир баланы сурап жардамчы кылып алдык да. Жардамчы кылып баягы мык кагып, бирдемени сырдап меткен бир 17 жашар бала экен. Мектепте окуп бүтө элек экен. 16 жашар. Анан биздин баягы ошол чөйрөнү көрүп, анан аягында минтип мага айтып келди. Мен милиса болоюн деп эңсеп жүрдүм элем, мен эми киночу болом деп чечим чыгардым дептир. Демек, көрдүңбү? Бул жаратмандык, бул статуста, мисалы, карапайым эл ал өзүнүн көрөкаты менен алек болуп жүрөт. Жаратмандар болсо бул жогорку статуска чыгат да, бул жогорку күчтөр менен баарлашып, анан ылдыйкы көрпенделерди өзүнүн деңгээлине чыгарганга аракет. Демек ошол процесс жүрүп атат да. Биз бара-бара жаратман өлкөгө айланып калышыбыз керек да. Кезинде бир жылдар болгон, жана мексикалык сериалдарды аябай көргөн. Алардын каармандарынын атынан бери жаттап алышып, анан уулдарына, кыздарына койгон. Анан кийин мына бүгүнкү күндө карасак, Корей сериалдарын аябай көрүшөт. Ошолордой болуп кийинип, ошолордой болуп жасанып, боенуп дегендей, ошолордун манераларын туурап,
Анан да түрк кинолорун көрүшөт. Ошолордой кылып каармандардын атын коюшат. Дагы башка кинолорду көрүшөт. Эми тиги батыштагы кинолорду айтпай эле коеюн. Жөргөмүш киши, анан эмне Супермен деген сыяктуучу эми. Ошондой нерселер болуп атат да эми биздечи, ошолорго мындай сугарылып атат. Анан баары бир кино тартып атабыз, кинотеатрларда кинолор коюлуп атат, иштер жүрүп атат деген менен ошондой кинолорго баары бир элдин рухун мындай алдырып койгон жокпузбу, кеч калып калган жокпузбу? Мен айттым го, бул шар аккан сууда кино. Корейдин киносу качан жакында эле пайда болду. Түрктүкү жакында эле пайда болду. Түрктүн киносу мындай ишара эле көрүнбөсө дүйнө жүзү билчү эмес кинону. Бул түрктүн киносун жанагы Германияда көп түрктөр бар да, ошол жакта окуп, ошол жакта кино менен алек болуп, анан келип кино тарткандар ошолор көтөрдү да. Южный Корея, мисалы Кытайдын киносу жабык болгону менен жанагы Джеки Чан, Брюс Лилер Гонконгдо тартылып атты да. Ошону менен Кытайдын киносу чыкты. Алардын таасири менен мына Корей, мисалы Япондун киносу күчтүү болчу. 60-жылдар укмуш чыккан дүйнө жүзүнө. Корейдин киносу ал учурда жок болчу да, жок болчу. Кийин чыкты, анан дүңгүрөп бүгүнкү күндө мода болуп атат да. Анысы кандай болот. Ошондой болот. Бир 7-8 жылды берейинчи. 7-8 жылдан кийин кыргыздын сериалдарын көрө баштайт. Мына бүгүн Жеңишгүл Өзүбекова укмуштуудай тимеле шагыратып чыгарып атат сериалдарды. Элдер тимеле жан талашып ошолор көрүп атат. Эми ошолордун баягы каражаты кичине көбөйүп, анткени бизде окуялар өтө көп. Мен тарыхты айтпай эле коеюн, 30 жыл ичиндеги эмне деген нерселерди көрдүк. Ошонун баарын чагылдыра берсе, сапаттуу кылса, анан кыясы ошо башка тилге да которулса жакшы болот эле. Мен ошол Сүйүн Өткеев жана этномедианы алып барып атпайбы, ал өзүнчө платформа. Кыргыздар дүйнө жүзүнүн баарын кыргыздар көрө алат. Жакында бир английский профессор менен баарлашып калдык. Анан айтып калды: силер которбойсуңарбы англисчеге? Субтитр киргизип койбойсуңар, дүйнө жүзү көрсүн да деп атат. Анан ошо рас болду. Азыр ошол айтып калайын, өзүнө кезип айтайын деп аттым эле. Оңой эле да, азыр которуп бир жакшы тилчилерге берип туруп, жана субтитрлерди кошуп туруп койсоң кетет да. Платформаңды көбөйөт. Жасалма интеллект деген деле чыкты. Көрүүчүлөр көбөйөт, акчаң толтура болот. Ошол аркылуу анан ал этномедиа жөнөкөй эле көрсөтпөй, ал тасмаларда каржылай баштады да. Ошондой акча топтоло баштады. Демек ал күн алыс эмес, ага кейбей эле кош керек. Биздеге берилбейдик деп. Туура баратабыз. Кыргыздын рухунун туу чокусу бул Манас деп жүрбөйбүзбү? Анан ошол Манасты канчалык деңгээлде эл түшүнөт, саясатчылар түшүнөт, маданияттагы адамдар түшүнөт, чындап элечи. Жөн эле декларативдүү биздин Манасыбыз бар. Манас кыргызга таандык деп койбостон, канчалык деңгээлде ошо Манастын өзөгүн кыргыз эли түшүнөт? Же бул тек гана бир утурумдук бир кыйкырып койчу бир нерседей да, мына жугумсуз эле бир идеология деген менен бир жугумсуз эле бир декларативдик бир нерседей туюлат да. Мен ушул жерге бир жакшылап токтолуп кетейин, Манас болгондо. Атайла ушуну бердим Манас жөнүндө. Манас бул элге, жалпы адамзатка берилген улуу рух да. Адамзатка берилген улуу рух да. Бул көп жолу жерге түшүп кайра кеткен, көп жолу келип кеткен. Ошондуктан дүйнө жүзүндө Манас деген аттар бар. Америкада бар, Индияда бар, ар кайсы жерде бар Манас деген. Акыркы жолу кыргызга түшкөн. Анткени ал эмнеге түшкөн? Жанагы улуу адамзаттын көрөнгөсүн, касиетин жоготуп аткан учурда бир элге келип туруп анан ошону калтырып кеткен. Улагыла деп. Ал жоготуп ийгенде буга келген, тиги жоготуп буга келген. Анан мен эми азыр жылын айтпай эле коеюн, бирок учуру келгенде биз Кытайдан кырылганбыз да. Улуу кыргыз, ушул бейпил заман, укмуштуу да кереметтүү өлкө, мамлекет болуп, эч кимге тийишпей, баары менен тең болуп туруп, ушундай койдо баягы торгой койдо жумурткалаган заманды Кытай келип туруп талкалаган да.
ошо талкалап туруп анан ошондо адамзаттын көрөнгөсү ошол эл менен анан жок болуп баратканда анан Манас түшкөндө Манасты телеп алышкан. Ошол Манас рух ошондо кыргызга ошондо түшкөн. Ошол кыргызга түшүп, бирок вазипасын аткара албай калган. Вазипасын аткара албай анан кереш чыдап кеткен. Манасчылыгга ыргайлансын, менин келгеним улансын, менин келгеним токтобосун деп. Бул бир Манас. Жана рух. Кыргызга келген бул экинчи Манас. Тарыхый инсан. Анан Манасчылар айткан Манас. Алар жылдан кылымдан кылымга миңди жылдардан олтуруп арооп, берооп келип отуруп туруп анан болбой эле бизге бул Түгөлбай Сыдыкбаев айткан. Учурунда Тунук бойдон келатып бүгүнкү күндө кыян сууга аралашкан ыпыр-сыпыр менен келип калган Манасты билебиз деп айткан Түгөлбай Сыдыкбеков. Демек бүгүнкү биз Манасты Кудай деп аткан эпостогу Манастын тазалыгы анча эмес. Анан дагы бир Манас бар. Бул ар бир адамдын жүрөгүндөгү канындагы Манас бар. Демек биз ошонун ичинде айрый билишибиз керек да. Биз кыргыздар ошол Манасты сактап калгандан демек бизде ошол уруу рухтун вазипасы турат да. Ал вазипа эмнеде? Дүйнө жүзүн агыртуу. Манасчылар бүгүнкү чейин сактап келди. Демек дүйнө жүзүнө таркатыш үчүн ыкма керек да. Ал эмне ыкма бүгүнкү күндө? Кинода туурабы? Театр, адабият, китеп, жазуу, котормо, сүрөт, музыка, симфония, балет. Демек жанагы эпосту окуп изилдеген изилдөөчү дагы Манасты түшүнбөшү мүмкүн. Манасты окубай, билбей туруп жөнөкөй бир өспүрүм бала ошол кабыл алышы мүмкүн. Анткенде канында бар да. Ошондуктан мен Манасты окугам деген менен мен Манаска тайынам. Манасты менин жүрөгүмдө деген айырмасы эки башка да. Анан ошол Манасты тартып атканда бул жерде дагы кооптуу нерсе эмнеде? Биз жөнөкөйлөп галочка коюп туруп эле бир Саякбайдын же Сагынбайдын версин алып алып туруп эле бир каарманды ар чаптырып бер чаптырып койгон бул бир нерсе. Ошол Манас рухубузду ошол тасманын ичине актёрдун жан дүйнөсүнө киргизип туруп ошол рухту тирилтип берүү бул башка нерсе да. Ошондон улам Манаска тийбегиле бул ыйык нерсе дегенге мен каршымын. Сөзсүз түрдө козгош керек. Анан козгогондо Манасчылар да эле. Анткени мен айтып кеттим го, режиссерлор бул Манасчылардын мураскери. Варианттар болушу мүмкүн. Бул Манас тартып көрсүн, тиги Манас тартып көрсүн, бул Манас тартып көрсүн. Акыры ары бери урунуп жүрүп отуруп анан бир түзүктүү Манас чыгып калгысы бардыр. Бирок биз андан оолактабашыбыз керек. Ыйык нерсе деп туруп эле аны бир сундукка катып алып эч кимге көргөзбөй отура бергенден андан пайда чыкпайт. Козгош керек, чыгарыш керек, тартыш керек, коюш керек, жазыш керек. Бир тактоо иретинде бир суроо берип коеюн. Манас деген бул белгилүү бир улуттун рухий лидери да, Ал деген мындай Кудай эмес, ал деген пайгамбар эмес. Пайгамбар эмес. Ал ошо жараткан бир инсаны. Бир элдин рухий лидери деп эмес, рух дедим. Инсан башка. Ал реинкарнация жөнүндө кирип кетип атпайбызбы? Куранда да бар реинкарнация. Аны молдолор айтып атпайбы? Жок. Жаратылынган бир нерсе да. Мындай айталычы, мындай материалдык дүйнө бар. Биз аны жалган дүйнө дейбиз. Ооба. Анан чын дүйнө бар. Ошо чын дүйнөнүн улуу руху Манас. Анан кээде ал жалган дүйнөгө мындай бир кийим кийип алып, денеге окшогон кийим келип алып туруп, анан элге жол көрсөтүп берет. Анан кайра кетип калат. Бирок баарынын чокусунда жараткан турат, Албетте. Бул жагынан Албетте. Демек ошол руханий жолду кыргыздын бүгүнкү күндө чындап эле таппай атканы, жөн эле декларативдүү эле Манас деп атканы бул анык да, Кошуласызбы? Албетте. Бул жөн эле ураан болуп атат да. Мен Манасты изилдедим, мен Манасты билем деп ошону карманып анан элге өзүнүн оюн таңгулаганы
бул туура эмес, себеби Манасты изилдеп түшүнүп алыш үчүн аны туюш керек да. Менин оюмча ошо манасчылардан сураш керек. Бул эмне Манас деген? Ошолор тагыраак айта алат да. Эми дароо эле түз эле ылдый түшөлү материалдык дүйнөгө. Мына бул Төлөбөш Океев атындагы кыргыз фильм киностудиясы бар. Ошол жерде мына маалымат каражаттарында мындай бир ошол жердеги айрым бир интригалар жөнүндө, ошол жердеги жамааттагы бир түшүнбөстүктөр жөнүндө бири-бирин мамлекеттен киного деп бөлүнгөн акчаны туура эмес жакка пайдаланып атат, коррупция бар деген сыяктуу ушундай сөздөр болуп атат медиада. Ошондон кабарыңыз барбы? Эмне үчүн ушул киного таптакыр акча бөлүнбөй атат дегендик эмес, бирок бөлүнүп атыптыр. Ошону дагы оңбогондой суммадагы бөлүнүп атса акчаны мындай туура эмес максатта пайдаланып кеткен нерселер болуп атыптыр. Буга ошол жердеги айрым бир киночу адистер дагы мындай таң калып, бул туура эмес болуп атат деп атат. Ошолордун бири Темир Бирназаров жакында эле ушул подкастка келип кетип, ошол арманын, проблемасын айтты эле да. Бул боюнча кандай маалыматыңыз бар? Эми Темир ошо киностудиянын жанында жашайт. Үй ошо жактабы? Ошо үй ошо так эле маңдайтески. Ошол жерде офису бар ичинде. Бизди кубалап ийишкен, ремонт кылабыз деп. Кубалай ремонт кылган жок, биздин офисибиз жок аякта. Биринчиден. Мен Баканбаевда турам. Мен бул аки чүкүлөрдүн ичинде жокмун. Бирок мен билгенден өткөндө таанышып кеттим, барып айттым: "Ай, силер ремонт кылган жоксуңар, менин офисим Убукеевдин 99-жылы, ал 88-жылы кирип, Вселенная Манасаны тартып, мен бир күн редиректор болгом, анан ооруп калып кетип калгам. Анан ал 96-жылы каза болуп калды, 3 жыл бош турган. Анан мен кабинет сураганда ошону беришкен. 99-жылдан баштап 2024-жылга чейин ошол жерде офисим ошол болчу. Анан былтыр кубалап чыгышты. Анан кетип калдым. Бүт жанагы эмне деген эмеректердин баарын неметип туруп, азыр бир контейнерлерде турат, китеп стептер менен чыңдап. Анан кайра барып таанышкам. Ай, бул эмне кылганыңар? Кайтарып бергиле десем, болду байке деп туруп, жаңы директор менен тааныштым. Өзү киночу экен. Бир топ кинолор тарткан экен. Жанагы жеңил желпи деп атпайсыңбы? Жеңил желпи ошол режиссерлордун арасынан келиптир. Мыкты жигит экен. Анан угуп атам, баарын оңдоп атат, баарын түзөп атат, баары жакшы болгон атат деп. Мен оюмча киностудия оңолот. Бул жерде маселе башка жагында. Кыргыз фильм киностудиясы менен менин жеке студиямдын экөөнүн даражасы мамлекеттин алдында, дип бирдей, мыйзамдын алдында. Демек, мыйзамда жазылып турат: департамент кыргыз фильмге кандай бөлсө, башка кино чөйрөдөгү студияларга ошондой бөлүнүп бериш керек деген мыйзам турат. Ошо мыйзам бүгүнкү күнгө чейин, мына жаңы бийлик келип туруп, кичине мен 2 жыл экспертный комиссияда отурдум департаментте. Мен өзүм кино тартпай да турайын, мен карайын кимге эмне берилип атат деп туруп, ошондо 22 проектти запуск кылдык департаменттен. Анан ошол жагын караш керекпи деп атам да. Анан жеген ичкен бул биздин жумушубуз эмес. Биз кино тартышыбыз керек. Ал эми ким канча жеди, бул органдар бар. Барып текшерсин, артынан түшсүн, кагаздарды эметип туруп, жанагы туура эмес ыплас иштерин камасын, жоготсун, чыгарсын. Анан биз ал жака кийлигишпей эле койгонубуз туура да. Facebook'та пост жазыпсыз. Ошол постто эми баягы кичине өзүңүздүн бир жан дүйнө кыйкырыгыңыз бар экен. Ошону кыска нуска кылып айтсаңыз, эмне болбой атат, эмне маселе болуп атат? Эми ал жерде бир эле нерсе бар да. Бир улуттук комиссия түзүлүптүр. Кыргыз киносун түп тамырынан реформа кылабыз деп. Аны мен угуп калып, бирок эмнегедир чакырышкан жок. Мен айта турган сөздөрүм көп болчу. Мындайча айтканда, кандайча бөлүштүрүү ыкмасынын калыстыгы тууралуу өзүмдүн сунуштарымды айтмакмын да, кантип бөлүштүрүлсө туура болот деген. Анан чакырышкан жок. Андан кийин Facebook'тан карасам, Дальмиранын поездунда темеле ыйлактап чалыптыр. Мен уже башталган эртештик тасмамды токтотуп, акчамды башка бирөөлөргө бөлүп атат деп. Болгон укканым ушул болду. Анан эми
мындай нерсе бар да, бул Эртөштүк, бул дагы Манас, Саякбайдын каралууна Манастын ичиндеги окуяда. Жанагы Көкөтөйдүн ашында Эртөштүккө келип кайрылат го, күрөшкө чыкпайсың дегенде анан ошондо окуясын айтып берет. Мен жердин астынан келдим, момундай алым жок деп туруп анан ошол жака кирип кетет Эртөштүккө. Бул өзүнчө бул керемет окуя да. Эми мен болгону минтип айттым. Бул ыйык нерсе болсо, буга кол тийгиз нерсе болсо, бул жерге көрүнгөн кире бербесе, анда биз эмнеге кино тартып атабыз? Биз көрпенделер жөнүндө тарталыбы же ыйыктык нерсени элге тартуулайлыбы, элди жан дүйнөсүн көтөрөлүбү? Бул бир нерсе. Дальмира тарта албайт дейсиңер. Бирок ким Эртөштүк тартам деген бирөө барбы? Жок, бул 14 жылдан бери ушул эмгек менен келатат. Кол тийбей эле бул ана мындай анан тиги оң калбайсыңар деген пикирлер айтылып атат комментарийлерде. Өзгерт баш менен жооп берет. Керек болсо жардам берели, көз ачыктар чакыралы, молдолорду чакыралы, 5 жол намазга жыгылталы, тазалансын. Анан киришсин. Буну мен айтып атам го, муну биз чечпейбиз. Бул үстүндөгү күчтөр ошо жетелеп алып кыйнап атат да 14 жылдан бери сен тартасың деп. Демек бардык мамлекетке керектүү проектти баштап аткан нерсени ким токтотту? Мен ошого кызыктармын да. Анан бул жерде бул бир эле эмес, бул мен баштынан баштап жана главный редактор баштап келатып эле көркөм кеңеш чыгарат, бийликтин чечими менен жокко чыгарат. Башка бирөө тарта баштайт. Бул баштан бери келаткан нерсе да. Ошону токтотуш керек. Мына тийиштүү органдар барбы, худсовет барбы, экспертный комиссия барбы, ошолордун чечимин турабы, ошону аткарыш керек мыйзам катары. Туура эмес болобу, алмаштыргыла. Бирок бир мыйзамга ыкка келе албай атабыз да. Ошону мындай кыйкырык кылып айткан болгон ошол. Курманжан датка тасмасына канча бюджетине канча акча бөлүнгөн? 70 миллион. Саякбайгачы сиз тарткан? Саякбайга бир мен алмага айтышкан жок, бирок мен божомолдумда бир 30-40 миллион кетти го. Бул адилеттүүлүбү? Эми мындайча катканда мындай да, адилеттүүлүк мындайда турат да. Мисалы Курманжан даткага жетпей калды да акча. Жанагы массовка тигиндей мындай немелерге жетпей калды деп Садык ыйлап жүрбөйбү? Мындан да масштабтуу болмок, мындан да чоң болмок, эл жана кырылыш, согушту нактай көрсөтө албай калдык деп. Саякбай деле ошондой болду да. Мен 3 эпизодду алып салганга аргасыз болдум да. Мисалы башында мага 100 миллион беребиз деген. Акчанын тартыштыгынан алып салдым. Ооба. Продюсерлер 100 миллионго сценарийди жаздым да, 100 миллионго жаздым да. Ичинде эми Саякбай болуп аткандан кийин Көкөтөйдүн ашы бар болчу. Коңурбай Манасты чапкан эпизод бар болчу, 16-жылдын элдин үркүнү бар болчу. Анан четинен кесип отуруп, ал кескенден дагы эмнеден кесилди? Мен эле коллегаларым мага күбөрөп шыбырап, ой эмнеге 100 миллион мага бир 10 миллион берсең эле мен тарта коем дегендер чыгып атып, анан кыскарды да. Анан акчанын аздыгынан анан ошол 3 чоң эпизодду алып салдым, анан жөнөкөй эле Саякбай менен Чыңгыз Айтматовдун окуясы калып калды да. Мисалы Сагынбайга мага Темир главный редактор болуп атканда, момундай бир 4 миллион беребиз, Сагынбай тартабыз дегенде, 3 миллион бер деле тарта берем деген. Анан 6 миллион беришти, анан сценарийди дагы көп эпизоддорун алып туруп, Абдрахманов менен Сагынбайдыкына батырып туруп тарттым да. Бул акчага жараша болот. Ошондон улам Эртөштүк эми 170 миллион деп атыптыр, бул аз аябай. Аз. Анан бул жерде мен айта албай атам да эмне болгон, комиссияда эмне чечим чыгарылды, эмне кылып далилдешти, Дальмирада өзү катышпаптыр. Анан эмне максатта аны токтотконго жараша ошону далилдеш керек болчу да. Далили жок. Реформа эмне болгону мен азырынча мага эч ким айткан жок. Сен Боконбайыңда жашай бер деп коюп, мени мындай сыртка картадан киритке чыгарып койгондой эле болуп сездим да. Канчалык мыкты идея болбосун, ошо Саякбай жөнүндө, Курманжан даткабы же Манас жөнүндө ага каржы керек экен. Каржы жагынан мамлекетке мындай көз каранды экенсиңер да. Батышта жана Троя, жанагы
Гладиатор жана башка ошондой эпикалык тасмаларды тартканда да ошол мен ушуну иликтеп өптүрмүн да өзүмчү карап аптырмын интернеттен. Алар дагы мамлекеттен акча алабы? Жок, аякта мамлекет бир тыйын бербейт да. Ошондой системага жетиш үчүн канча бар бизге дагы эмне кылыш керек? Ошо кинолор ушу мамлекетке акча берчи, мага аз берип койдуң, көп берип койдуң деп анан кескилетип отурбай ошондой өзү эле тартып, өзү эле ошол менеджменттин өзү эле жөнгө салып, анан кийин Эрнест Абжапаров же болсо Болот Шерболу же Актанарым Кубатбы мындайча айтканда ханга салам бербей мыкты манасты, мыкты эр төштүктү тартыш үчүн канча убакыт бар дагы? Эми бул мындай болот. Сен айтып аткан система бул дүйнөлүк сет да. Голливудтун Warner Brothers, анан Валент Күн деген студиялар бул дүйнөнүн сетин кармап турат да, прокат. Ошончо миллиард деген акчалар төгүлүп турат. Алар каалаганча тарта берет. Бирок мамлекет акча бербейт дегенибиз менен мындай нерсе бар. Мен дагы бир кичинекей нерсени айтып коеюн. Айтыңыз. Дүйнөнү Deep State башкарат. Глубинное правительство деп коет. Мен немеден окуп калдым, Интерфакстан. Дүйнө жүзүнүн 80% байлыгын 1% адам чөнтөгүндө дейт. Ошолор бүт баарын башкарат. Мамлекет бербейт акча, бирок ошолор берет акчаны. Силер момда идеологияны жасайсыңар, момда идеология жасайсыңар. Кытайга эптеп-септеп жана кунфу панданы киргизип туруп, биздин идеологияны ошо жака киргизгиле деп туруп алар башкарат. Netflixте да ошолор кармап турат. Канский фестиваль, Берлинский фестивальда да ошолор башкарып турат. Себеби ошолорго акча берип туруп, анын арасынан кызыктуу режиссер чыкса, ошону сразу сатып алып кетип калышат. Бул чоң мафия. Ошолор деген ким ошолор? Кандай? Ошолор деп атпайсызбы? Ошолор деген ким дагы, ким ал ошолор? Эми Сорос, Билл Гейтс деп койсок болот. Андан дары толтура дагы эмелер бар. Рокфеллер, Ротшильд дегендер бар. Алардын укум тукуму бул муунга 4 жылдан бери бийликти бербей келаткандар да. Анан биз аларга теңеле алабызбы? Теңеле албайбыз. Мен жана айтып кеттим да, демек биз ушунчалык даражага жетишибиз керек, биздин баалуулуктар ушунчалык кызыктуу болуш керек. Анан ошол жана Warner Brothers же Netflix келип, ана биз менен тең аталып сүйлөш керек. Сонун кино болуптур. Давай биз биргелешип биз акча кошолу, силер да акча кошкула. Менчик болобу, мамлекет болобу айырмасы жок. Дүйнөсүн прокатын биз беребиз, акчасын тең бөлүшөбүз дегенге жетишибиз керек да. Анан жанагы эртөштүк потенциал ошондой да. Анткени бул дүйнө жүзүндө болбогон чоң идея. Анан ошону идеяны Дальмира болобу, же болбосо дагы бир ташмат болобу, бирок эртөштүктү жоготпош керек. Муну карманыш керек, ошону чыгарыш керек. Анткени кыргыз киносун дүйнөлүк орбитага чыгара турган проект ушул эртөштүк. Эми мен суроом, акыркы суроолордун бири, мына бул сиз качандыр бир кезде ушул мен кино тартсам экен, кинолорум эл аралык кинофестивалдарга катышса экен деген максаттарыңыз болгондур. Анан ал максаттардын канча бир пайызы орундалгандыр. Азыр дагы алдыда максаттарыңыз бар дегендей. Анан ошол кино режиссер катары, ошол кино кыйырда өзүңүз эңсеген чокуларга чыгып туруп, көрсө деп жана максаттарыңыз түгөнгөн. Баягы бийик максат болбой калган, мындай максат таппай калгандай бир акыбал болобу сизде? Мындай максаттардын баары орундалып, анан эле карасаңыз эле эмне максат деп ушундай бир акыбалдар болобу? Кызык суроо экен. Мен бала чакта кыялымдардын баары орундалды. Муну мен 61 жашка келгенде, азыр мына 65ке чыгам мына февралда. 62 жашка келгенде ошондой бир кандайдыр бир акыбалга келдим да. Мен ошо 61-60 жашкага чейин жаным тынбай эртеден кечке чейин жанталашып эмгектенчү экенмин да. Музыканы жаза коюп, сценарий жаза коюп, кино тарта коюп, муну чуркап эле жүрүп турмун. Аны бир убакта эле ушул малдарды токтоп эле дең дароо болуп калдым. Мен каяка келдим? Мен киммин?
мен каяка баратам деген. Анан ошондон анан токтоттум. Тасма тартам, сценарий жазам деген баарын токтоттум. Анан өмүрүмдү кайра сереп кылып чыктым. Сценарийлердин баарын окуп чыктым кайра, тартыла элек. Анан ошон үчүн экспертный комиссия чыгарганда ошол жака бардым. Жардам берейин мен азырынча акча берилип атат, бирок мен проектин бербей турайын. Мен акыбалыма келип алайынчы деп, анан бир 3 жыл ошол Дең дароонун акыбалынан анан былтыр ошо жазында бир орусиялык бир эме чалып калды, чогуу тартпайлыбы деп. Бирдемени Айтматов боюнча тартпайлыбы деп. Анан мен Айтматов боюнча Кызыл жолжукум бар деп ошону карап чыгып, сценарийди кайра оңдоп, анан ошондон өткөндө бирок биякта өзүм экспертный комиссия болуп бере албай, анан аяктан кечигип калдык, Россияга бере албай калдык. Күзүндө америкалык жанагы гаишникте тарттырган Юрий Володарский деген эме чалып калды. Ал айтты, "Сен эмне кылып атасың? Эмне кандай жардам керек?" деп. Анан айттым, "Могу Кызыл жол жалжалымды даярдап атсам ушундай болот" десем, "Давай мен гарантийный письмо турдум, жарымын берем, жарымын мамлекет берсе" деп туруп айтканда. Всё деп анан гарантийный письмону салды. Алтынбекке салса десем, "Ой, бул приоритет, совместный производство" деп туруп команда берди, сразу чечилди. Мен экспертный комиссиядан чыгып, жаңы экспертный комиссия түзүп туруп, аларга бердим. Айтышты, анткени бул жана айтып атпаймынбы, 3 жылдык жыйынтыгым өзүнөн өзү келе баштады. Бир башка деңгээлге өттүм да. Башка даражага өттүм десем, башка көз караш, кино кандай тартылыш керек, кино кандай болуш керек деген түшүнүк алгандан кийин анан ошол жол ачылды да. Жол ачылып туруп эле анан ошол эметкенде ак жол алмашылып кетти, киностудия кетип эле анан Адамалиевди алып келишти. Ал куурагыр кинону деле билбей, бирок бизнесмен окшойт. Ал протокол көрүп, американский продюсер тигиндей эмне кылып дегенде мыйзамды окубай туруп анан эмени пайызды жазып салды. Биз кирешесинен биздин департамент 48%га ээ болот деп туруп жазып койду. Анан мындай болбойт, мыйзамда жок десем болбой койду. Анан тигиге салдым, ушинтип атат десем. Анан айтты, элестетип көр, бул кыргыздын киносу алып келбейт, дүйнө жүзүндө эч кимге кереги жок мунун. Тем более Айтматовду азыр билбейт Америкада. Европада эле унута баштады. Анан бул кино диалогу жок болсо, хореографический мюзик болсо, бул артхаус чистый, бул фестивалга болушу мүмкүн. Пайда алып келеби, алып келбей, бул Кудай билет. Мен өзүм акчамды берип атсам, анан кокустан акча чыгып кетсе, анан мен эмнеге бөлүшөм? Анткени мисалы биз договорду департамент бөлүшөбүз да, 48% алар алып атат, 52% мен алып атам, анан мен Юрий Володарскийге 30% же 26% бер, өзүм 26% алганда болбойт да. Анан айттым, кетип калат. Десем, кетсе кете берсин, биз өзүбүз бүтүрөбүз деп койду, бакылдап. Анан тартылыш керек да. Анан кол койдум, баягы берген акчасын алдым, тарттым. Азыр отурам. Инвестор жок. Анан Микулторго барып айттым, могу инвесторду качырып ийдиңер. Бул Айтматовдун 100 жылдыгына тартылган укмуштуу да айтасың болот. Экспертный комиссия барып суктанып атат, укмуш болуптур деп. Силер күнөөңөрдү мойнуна алып, же бүтүргүлө, же жана пайызды алып салгыла деп. Башында айттым да, мына момундай эле десем, чыкса аягын баарын айтпай эле коеюн, азыр эми жоопту күтүп атам, же каржыласын бүтүрсүн. Же пайызды алып салсын, мен кайра издейин. Анан айттым, мен күтөм, 17 жылдан бери бул проект менен келатам. Күтөм, дагы 1 жыл, 2 жыл. 100 жылга чукулдаганда кайра өзүңөр мага чуркап келесиңер, Кызыл жолук чалган канча акча керек, давай бүтүрөлү деп. Себеби Айтматовду чыгарыш үчүн бул жерде күйүп-бышып ошонун дүйнөсүндө болуш керек да. Баары эле тарта бербейт Айтматовду. Мына былтыр киностудия жар салды, Айтматовго сценарийге конкурс жарыялаш деп. Бирөө да берген жок. Эмдиги жылы 2 жылдын ичинде бере алабы бирөө? Тарта алабы? Акча үчүн тартышы мүмкүн, бирок Айтматов үчүн эч ким тартпайт азыр. Аны бөлүп калышты, мына. Шамшиев, Базаров, Океевтер тартчу эле жок, Бакыт Карагулов тартчу эле жок, Марат Сарылов сценарий жазып, ал өлүп калды. Эмил Атагелдиев жапжаш режиссер Маңкуртту тартам деп, ал өлүп калды. Артык Суюндуков 30 жыл күттү. Шамбаланы тартам деп. Мен 17 жылдан бери иштеп атам.
Анан эмне кылыш керек анда эмне кылыш керек, күтөм дедим, күтөм. Баягы чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дейт го. Мына маданият министрлигинде ошондой өзүнүн ишин билген, чыгармачылыкты, кинону болобу, маданияттын баардык тармагын түшүнгөн мындай касапчы профессионал жетекчилер отурабы же буну түшүнбөй атабы же башка нюанстар барбы мен билбеген? Мен көргөндөн мына министрликке кичине искусстводон алысыраак адамдар окшойт. Мен мага кылган мамилесинен эле байкадым да. Эми Адамалиев кинодон мына максатты көрдүм, ол киноду түшүнөт экен, буйру соңдоп атат. Эми кеп киноду түшүнгөндө, түшүнбөгөндө эмес. Кеп мамлекеттин саясаты кандай? Ошого жараша эле булардын милдети жана акчаны туура бөлүштүрүп, кесипкөйлөрдү жана экспертный комиссия худсоветке отургузуп, туура бөлүштүрүү. Жана туура бөлүштүрүү бул адамдык фактор сөзсүз болбой койбойт. Мисалы, мага жакпаган бирөө келсе, мен алдыртпай коюшум мүмкүн. Өзүмдүн пикиримди таңгулап туруп жолотпой коюшум мүмкүн. Проекти жаман болсо да жакшы көргөн бирөөнү сүйлөп келишим мүмкүн. Ошондой нерселер бар. Ошолор жокко чыгарыш үчүн жана айтып атпаймынбы, мен улуттук комиссияга сунушум бар болчу. Бүгүн искусственный интеллект бар. Бүгүн сайт деген бар. Мен уже 5 жылдан бери какшап келатам. Рейтинговый системага киргизгиле. Калыс атандашы болсун. Рейтинговый система бул адамдык факторду жокко чыгарып калат. Ошондо рейтингке кирет. Сен маалыматты ар бирден далилдесең, сенин өзүңдүн немең болот. Личный портфелиң. Ошо жака киргизип атат. Мынча приз алдым. Кассадан мынча акча чогултту. Момду жерден мамлекеттик момча наамым бар. Момча даражаны алдым. Тигиндей булат деген рейтинг өзүнчө чыга берет момтип. Ошол жерге сценарийди киргиз. Автоматтык түрдө авторлук право ошол жерден бекип калат. Неме менен сүйлөшсө, патент менен сүйлөшсө, жарыяланган ссылканы автоматтык түрдө сенин укугуң корголуп калат. Эч ким урдай албайт аны. Ошол эле кесипкөйлөр окуп, ошолорго баа берсин. Жети, чекинде мындай неме, ошо баа берген кишилер тыйын түшүп турсун. Анткени окуган бул эмгек. Бирөөнүн эмгегин окуп, мен экспертный комиссия худсовети главный, бул өтө тозок, жакпаган сценарийди аягына чейин окуп бүтүшүш бул тозок да. Ошого акча бөлүнүп турсун. Мына рецензия жаздыңбы? Сага мисалы 1000 сом. Дагы рецензия, дагы 1000 сом. Үйдө отуруп ал акча таба бер. Демек, ана ошо рецензиянын негизинде автоматтык түрдө жанагы рецензия жазылат, анан бул жерге 7 деген баа, 10 деген баа автоматтык түрдө проекттердин сценарийлеринин рейтинги өсөт. Ошондо биринчи катардагы 10дукту биринчи запуск кылабыз. Ким тартат? Мына биринчи катарда 10 режиссер турат. Ошолор тартсын. Ошол системаны сөзсүз түрдө киргизиш керек. Ошондо мамлекет гарантиялык түрдө жакшы проект, жакшы режиссерду тандап алат, анан ал командасына бетет. Калгандары тарта берсин, кинотеатрларга тартып акча таба берсин. Ошону эми маданият министрлигиндеги жетекчилер деп көптүк түрдө айтпай эле так эле айтайын, ошону министр өзү мындай түшүнөт деп ойлойсузбу? Ошо сиз айтып аткан нерселерди. Булар үстү жакты карап турушат да. Булар креслолорун баалашат да. Мен мисалы Алтынбек демилгелүү болчу да. Ал карачы эмес. Мен ыргыты мен өзүмдүн оокатым бар деп туруп өзү чеччи. Булар ошо чечкиндүү боло албай атат да. Үстү жактан мен туура эмес кылып алсам, мени эртең алып салса, мен карьерам бузулат деген жигиттер экен да. Үстүдөн команда келсе ошону аткарат. Команда келбесе жылбайт. Жана Алтынбек Максутов экс-министр, маданият министринин кеткен себебин жанагы тарыхый мааниси бар объектилерге жана курулушка уруксат берүү боюнча ошондой жактайга макул болбогон үчүн кетти деген дагы сөздөр бар. Бул эми өзүнүн позициясы бар да, өзүнүн өзөгү бар, өзүнүн алтын казыгы бар, ошондон кетпейт. Бул адамдык сапат да. Эми сизге соңку суроо ушул подкасттагы, сиздин карамат деген ырыңыз бар. Бу жашоонун мааниси, бу жашоонун керемети эмнеде? Бу жашоодогу мындай бактылуулук деп эмнени түшүнөсүз? Мен бир подкастта айткам, анан ошону кайталагым келип атат, анткени сенин чөйрөң башка да, угуучулар, көрүүчүлөрүң башка. Негизи сен бүгүн ушул кечинде менин байбичем
беш бармак салып койсо ошону жакшы көрөт элем, ошол кечинде жесем деп максат койсоң, анан ошого жагалданып, бирдеме алып берип, ошону салса экен деп туруп ошо максатыңа жетсең, бул бакыт. Бул бир күндүк бакыт да. Анан мисалы менин бакытым бул режиссер болом деп койгом. Анан ошого жеңип отуруп, кыйынчылыктарды көрүп отуруп, эмне деген тоскоолдуктарды көрүп туруп анан режиссер болуп кино тартып атам. Мен үчүн бул бакыт. Демек, сен канчалык чоң максат койсоң, ошончолук кыйынчылыктарды көрөсүң. А бирок рахатың да ошончолук көл болот да. Демек, бакыт бул максатка карай тоскоолдуктарды жеңүү, ушул бакыт. Демек, чоңураак көлөмдүүрөөк максаттарды аянбаш керек. Максатты койгондон аянбаш керек. Сөз бар, воровать так миллионы, любить так королеву деген. Анысы кандай аянбаш керек өзүңдөн эч нерсени. Кыргызда айтат, жыгылсаң нардан жыгыл депчи. Рахмат чоң, атайын маекке келип бергениңиз үчүн суроолорумду берип бүттүм. Бирок мен маектин ыгына жараша кайсы бир суроолорду берем деп жатып, оюңузду башка жака буруп жиберген учурларым болушу мүмкүн. Аны ошо ойлор, баса жана подкастта мондой айтпай калыпмын да деген кармандарым көп болот да, анан кийинчи. Эгер азыр ошондой ойлоруңуз болсо, жыйынтыктоо иретинде сөз сизде. Мен чын ниетимден, чын дилимден мен аласам бересем деле жок. Мен эч качан мамлекеттен сыйлык беребиз десе да баш тартчымын. Мен жыргатып деле мамлекет мага акча берип берген деле жок. Айтып атам го, жартылай эптеп берет, калган бүтүн өзүм табам. Мен өзүм жашоом өзүмдүн колумда. Бирок элдин маанайын көрүп мен азыркы бийликке аябай ыраазычылык билдирип койгум келип атат да. Эмне деген жолдор салып атат, эмне деген үйлөр салып атат. Кайсыл айылга барасаң жаңы мектеп, кайсыл барбасаң мына мугалимдерди, мына айылда жашап атам го, мугалимдер барып кийим тандап, өзүнө ботинке тамдап, тойго барганда бири-биринен карыз сурабай, кошумчаларын кошуп, кадимгидей ток кейил болуп калышты да. Мен оюмча бул ушу көрөмөт болуш керек. Ошол элдин алкышын дагы бир жолу ошол азыркы бийликке чын жүрөктөн айткым келип атат да. Анан ошондуктан бар болушсун, дагы эле кызмат кыла берсин. Анан ар ким өзүнүн жумушу менен алек болсо, бийликке отурдубу, бийликке жүргүзсүн. Сен ырдайсыңбы? Ырда. Бийлейсиңби? Бийле. Кино тартасың? Тарт. Анан саясатчыга барам дейсиңби? Анда баарын тыштап туруп ошол жака кет. Анан баарыбыз эле саясатчы болуп, баарыбыз эле бийликти үйрөтө бергенде мен оюмча ошондон башаламан болот да. Ар ким өзүнүн оокаты менен алек болуш керек. Ошондо биз бейпил заманга ошондо келдик десек болот. Келип калдык. Рахмат атайын убакытты бөлүп менин подкастыма пикирлешүү, ушул проектиме келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Жашооңузда береке болсун, үй бүлөңүздө тынчылык болсун. Рахмат. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70% ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.